кыргыз деген ким өзү? Мен деген тарыхчылардагы эң байыркы калк бул кыргыз экендигин өз эмгектерине жазып келишти да. Эмнени окуп атабыз? Чындап эле кыргыз ошондой болгонбу? Окуучулар дагы тарыхты өтө терең билбей, үйрөнө албай чыгып атат да. Чыныгы кыргыздын нукура ошол доорлордогу мындай бир нукуралуулугу берилген эмес. Орусчалык жанакы идеологдордун айткандай тарых жазбай, нукура улуттун тарыхын жазалы деп. Курманжан Датка да жанагы баласына башыңды көтөр деп айткан эмес. Жазуучулар тарыхты бир көркөм туюндуруу менен элге жеңил жеткиргиси келет да. Эртугулду көрүп туруп ошолордой болгоң келет, берилип кетесиң. Бир мезгилде күчтүү болгон эл бүгүн эмнеге күчтүү боло албайт? Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, подкастыбызды баштайбыз. Ал подкастты адаттагыдай эле мен, журналист Эрнис Кыязов алып барамын. Анда эмесе биздин бүгүнкү ушул маектешүүнүн каарманын тааныштырып кетсем, тарых илимдеринин кандидаты, тарыхчы Кыяз Молдокасымов. Кош келипсиз, саламатсызбы? Кушакысын. Рахмат чакырганы. Кандай, жайдын ысыгында кандай? Баары жакшыбы? Жайлоодосузбу же кыштоодосузбу? Азыр жайлоодон бактын арасында майда барып алганбыз. Жайлоодон кыштоого түссөк, жайдын ысыгы Саратаны чыдатпайт экен. Анан ошон үчүн бактын арасындабыз. Мен баягы орусча айтканда белая зависть деп коет го. Ак ниет менен мындай суктанам. Себеби сиз багбанчылыктын чыныгы багбанчылыкты да кыласыз. Тарыхтын дагы багбанчысыз. Бүгүн ошол тарых жөнүндө кеп кылалы. Уруксат этсеңиз. Кыяз ага, мына мындай бир жөнөкөй жалпак тил менен мындай бир сурайын деп атам да. Кыргыз деген элдин келип чыгышы боюнча, кыргыз деген ким өзү? Кыргыз деген өзү эмнени туюнтат? Ошол эле учурда кайдан келип чыккан? Ушул боюнча же болбосо жанагы 37-жылдагы репрессия боюнча, же болбосо советтик Кыргызстандын тарыхы канчалык деңгээлде бурмаланбай, шөкөттөлбөй жазылды деген маселелер боюнча тарыхчылар арасында мындай бирдиктүү мындай бир концепция жок да. Балким бул мыйзам ченемдүүдүр, анткени ар ким өзүнүн булактарынан иликтейт да. Ушунун өзүнө кандай карайсыз? Бул нормалдуу эле нерсеби? Себеби тарыхта эмес, тарыхчы жазгандай жазылып калганы бул мыйзам ченемдүүлүкпү? Өзү бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун дейт. Негизи тарыхты тарыхчылар жазганы эң туура. Бирок ошол тарыхчылардын арасынан дагы кандай тарыхчы жазат? Анан кандай кылып жазат? Бул ар бир тарыхчынын жанакы субъективдүү бир ой жүгүртүүсүнө негизделип калган тарых дагы көп жазылат да. Анан ошон үчүн тарых адистери жазбаса, соңку мезгилдерде тарых ушунчалык кээде асмандап, кээде жерге түшүп кеткен учурлар көп болуп атат. Тарыхый булактарды эч кандай колдонушту дагы билбей, колдонгусу да келбей, эгерде колдонсо, аны өтө эле бир аша чаптырып колдонгон учурлар да болуп атат да. Бир эле мындай кыргыздардын азыр ушундай баягы тереңдетип жазган тарыхчылар аябай көбөйүп кетти. Кыргыздарды бери дегенде эле биринчи жер жүзүндө кыргыздар жаралган, кыргыздардан кийин башкалар жаралган деген тарыхта жаралып кетип атат. Бирок негизинен кыргыздар эң байыркы эл экендигин, Борбордук Азиядагы эң байыркы калк экендигин, мына биз Кытай тарыхчылар менен ошо тарыхты 6-7 жылдан бери изилдеп келе жатканда, профессор Ю Тайшан дагы жаңы бир жазма булакты таап, ошонун негизинде кыргыздардын 3000 жыл мурда эле ошо Кытай жазмаларында жолуккандыгын кашкайтып бизге аныктап берди. Мурда биз 2200 жыл деп келе айттык элек. 3000 жылдык тарыхы бар. Борбордук Азияда бир да эл жок. Себеби кыргыздар менен чогуу жашаган элдердин көпчүлүгү тарыхый жазмаларда калды, бирок бүгүнкү күндө алар жок. Ошон үчүн эң байыркы калк экендигин биз дайыма белгилеп келе жатабыз. Ал эмес бизге чейин баягы кыргыздарга орусча айтсаң ишенет дегендей академик Бартёлд, же болбосо профессор Худяков сыяктуу мен деген тарыхчылар дагы Борбордук Азиядагы эң байыркы калк бул кыргыз экендигин өз эмгектерине жазып келишти да. Ошон үчүн бул жагынан талаш жок.
Бирок өткөндө дагы бир китепти окуп калдым. Кыргыздардын ушул жаралганына дейт бери дегенде эле 20 000, 30 000, 40 000 жыл болгон деп. Кыргыздардын арасындагы эле бир урууларды бул улуу империясын курган ушул уруу деп туруп анан ага бери дегенде эле бир 7000 жылды жазып коюптур. Демек мындайлар көп болуп атат. Себеби божомол тарых ушундай бир калп тарыхты жазган, божомол тарыхты жазган бүгүнкү күндө көп жалпы коомчулукта биздин адамдардын башын айландырып, кээде тарыхтан ушунчалык бир пайдалуулугунан зыяндуулугун да арттырып жатат да. Ошол жагынан алганда баягы тарыхты тарыхчылардын өздөрү тарыхый булактарга таянып жазган өтө кызыктуу. И ишенимдүү да кылат да. Биздин археологдор себеби аябай кандай жакшы маалыматтарды таап атат. Эгерде ошондой бир маалыматтарды таап алса, ага дагы бир 5-10 000 жылды коштуруп, аны башка жанагы тарыхты жеңил желпи жазгандар, фолк историчилер буну өтө эле бир башкача пайдаланган учурлар да бар да. Ошон үчүн тарыхты тарыхчылар жазгандыгы жакшы. Анан кээде тарых сүйүүчүлөрдүн арасында дагы тарыхты мындай бир элге жеткирүүдө жеңил желпи тил менен арасында кээде жакшы бир тарых жазгандар дагы кээде чыгып калып атат. Бирок негизгиси апыртма тарыхчылар көбөйүп кетти да. Сиз мына эми соц тармактын тилин түшүнгөн, ушул азыркы интернеттин мүмкүнчүлүктөрүн активдүү пайдаланган мен ушу адамдардын бири деп билем да. Анткени көпчүлүгү интернеттин мүмкүнчүлүктөрүн билбейт, соц тармакта активдүү эмес. Сиз өзүңүздүн ошо элге тарых боюнча кандай бир үн катууңуз пат-паттан болуп турат. Мындай болуп атат, мындай кылган атам, ушундай нерсени билип алсак жакшы болот эле, баландай архивге барып ушуну алсам жакшы болот эле, каппатан көрө каржы жагы болгондо дагы кыйла көп нерсени билип казып чыкпайт белем депчи. Эми бир жерден бир жерге баруу бул каржы. Элементардуу айтканда, ал жерге отуруп алып күнүгө бир бөлмөгө кирип алып туруп, жанагы саргарган барактарды барактоо үчүн убакыт, ден соолук баарын эске алыш керек. Анан аны бекер кармата койбойт. Ар бири акча дегендей. Аны ошого мындай мамлекет жактан кандай колдоолор болуп атат, ошол изилдөөлөрүңүз боюнча бир ошол өзүңүздүн ичиңиздеги бир өкүттөр боюнча мындай болот эле, тигиндей кылса болот эле деген сыяктуу ошондой жагдайлар боюнча айтып бере аласызбы? Эми бул боюнча айтсак баягы Айта берсе арман көп. мышык ыйлайт турган абал десек да болот, салыштырмалуу. Мен айтпадымбы? Кыргыздын тарыхы өтө байыркы. Ал кыргыздын тарыхын ушунчалык баягы дүйнөнүн 4 бурчунан жазма булактар тапса болот. Бери дегенде эле мына кошуна Кытай. Кошуна Кытайда бүгүнкү күндө ачыгын айтсак, биздин бир адисибиз 3 жылдан бери ал жака даярдап, ал жакта окутуп, иштетип атабыз да Пекинде. Өткөндө не деп коесуңар, жанагы гигабайттан чоңго. Ошондон 1 терабайтпы? Терабайт. 1 терабайт толтура ушундай бир маалыматты топтоп келдим. Эми андан аркы толтура турган мүмкүнчүлүгүм да калбай калбатат дегенде айттым. Колдон келишинче ошондой маалыматтарды чогулта бер. Кичинекендей кыпындай бир маалымат болсо дагы ал жазма булактар бизге өтө маанилүү деп. Мына ошол Кытайдан бери дегенде эле бир 100 000 беттен ашык архивдик документ бар десек болот. Эми 1 терабайт дейли, 1 терабайт бул кыргыздар жөнүндөгү маалыматтар, анан изилдөөлөр, эмгектер баарын кошкондо. 1 терабайт бери дегенде эле миллион бет болуп кетиши мүмкүн, чынбы? Анан андан башка таза архивдик документтер биздин бир божомолубузда бир бери дегенде эле бир 100 000 беттен ары кетет да. 100 000 беттен бир 35 000 беттигин биз сатып алдык, буюрса 2 жыл болду. Андан Кытайга атайын бир мамлекет көңүл буруп, мамлекет өзүнчө бир каражат бөлүп берсе, адистерди дагы даярдаганга, анан кийин архивдик документтерди дагы толук чогултканда бул мамлекеттик чоң бир программа керек да. Мамлекеттин алдына албетте президенттик администрациянын алдына мына Мурас деген фонд бар. Биз баягы
18 жылдан бери ошо Кытай менен түзмө түз иштешип атабыз. Башка иштердин көбүн азыр токтотуп коюп эле Кытай менен Өзбекстан, Казакстан менен архивдик документтер менен алышып атабыз да. Анан ушу Кытайдан биринчиден адис даярдоо өтө кыйын болуп атат. Жападан жалгыз биз ушу Кытай тарых изилдөө институту менен келишим түзгөндөн бери мына 6 жыл болду. 5 жыл бүтүп, өткөн жылда жаңырттым 5 жылга. Бир гана адисти даярдаганга мүмкүнчүлүгүбүз түзүлдү. Ал магистратураны бүтүрдү. Магистратурадагы чоң акча менен тиги акча төлөп окутуп даярдайт экен да. Бизден каражат жок. Кытай тарабынан өздөрү каражатта окутуп беришти. Мына докторантурада окуп атат. Бүгүнкү күндө манжур тили менен эски Кытай тилин мыкты билип калды. Ал жерде Пекинде жашаган квартирасынан баштап жашаган бүт баардыгын биз көтөрүшүбүз керек. Мына президент жакшы 23-жылы апрель айында бир 10 миллион сом бөлдү эле. Ошол 10 миллионду ушунчалык баягы жанакындай ар бир тыйын эсептеп отуруп туруп, мына ошол 1 жылга бөлүнгөн акчаны биз 3 жылга жеткирдик. Ал эми Казакстанда, Өзбекстанда 1 жылда бир 300 миллион сом биздин акчада бөлүнүп турат тарыхка. Эми бизде тарых институтуна, башкага баардыгына бөлүнгөн акча ашып барса бир дегенде эле изилдөөгө бир 20 миллион, 15 миллионго жетпейт да 1 жылгачы. Анан биз ошол жанакы 10 миллион сомду 1 жылга деп алып, ошону биз мына 3-жылга жеткирип атабыз. Ал Канат Абдыжапаров уулу жакында эле үй бүлөсү менен келип бул жакта жүрүп кетти. Кайрага билет алып берип, 1 жылдык квартирасын төлөп, чөнтөгүнө да тыйын салып берип, анан элден чогулталы десек, Канат ушунчалык баягындай намыздуу экен. Мен эл чогултуп, элден ушундай жалдырап, мен ага баргым келбейт деп туруп аны токтотуп койду. Болбосо жана Кубанычбек байке бар го, элден баягы 1 сомдон чогулсондо тарыхка чогултуп берем деп чыккан да. Аны токтотуп койдук. Эми буюрса президент бул маселелер боюнча кабардар. Эми ушул Кытай үчүн, Кытайдагы архивдер үчүн, Ташкент үчүн, Алматы үчүн балким алдыда каражат бөлүп берер деп ишенип атабыз. Каражаты жок деле 5 жыл жүрдүк. Маяны албай деле жүрдүк. Бирок ошол ишибизди уланттык. Анын акырында баягы мен өзүмүн ушунча жыл мээнет кылган багымы сатып, ошол багымы тарыхка жумшайын деген ушундай аракетим бар эле. Бакты сатып алам деген да киши чыккан. Ошол жылы анан экинчи багымды сатам деп айтпасын. Мына мен 10 миллион берип атам деп президент бөлүп берген 23-жылы. Ошону 23-жылы, 24-жылы, 25-жылга чейин мына жеткирип келдик. Эми бүгүн эми башкасын айтпайын. Азыр биз отурган жерге 1 миллион 21 миң сом карызыбыз бар. Офис бөлмөбүз ижарада отурабыз да. Ооба. Анан бунун баардыгын 1 миллион мына 2-3 жылдан бери, 4 жылдан бери ошончо чогулду. Тарыхка ушунчалык баягы канатка жумшайын деп атырып, офиске ижара акысын төлөбөй келдик. Балким жакында чыгарып күнүгө ал жерден баягындай кууп турат. Эми биздин абалыбыз мына. Ал эми Ташкентте да ушунчалык бир архивдик документтерибиз көп. Бир дегенде 500 миң, балким 1 миллион беттик кыргыз тарыхына тиешелүү архивдик документтер бар. Ушу Өзбекстан менен дагы тыкыр иштеп атабыз, бирок ачыгын айтыш керек. Буну бир мамлекет аралык бир сүйлөшүүлөр менен чечет турган маселелер бар. Бүгүнкү күндө биздин элчибиз Дүйшөн Чотонов аябай аракет кылып атат. Ага чейинки элчи дагы аракет кылган. Негедир 3 жылдан бери Өзбекстандын борбордук мамлекеттик архивинен негедир тарыхчыларга уруксат болбой атат. Ал жерден уруксат болгондо дагы тарыхчылар барып, ал жерде кеңири каражаттын жетишсиздигинен архивдик документтерди көчүрмөсүн ала албай келген. Бир бет 480 сом. Эми элестетип көргүлө, бир барганда 100 бет алсаң 48 миң. 1000 бет алсаң 480 миң. Ал акчаны изилдөөчү каяктан алат? Кытайда да мындан кымбатпы? Кытайда эми 35 миң архивдик документти бир 2 миллион 800 миңге сатып алдык. Эми бул беркиси. Кийинкилери азыр дагы такталып атат. Ошондо калганына канча сумма сурайт көрөбүз.
Анан ошону биз бүгүн ошол архивдик документтерди бүгүн иретке келтирип албасак, анан келечекте архивде иштегенге биздин тарыхчылардын кандай мүмкүнчүлүгү бар? Себеби мен мына 35 жылдан бери архивтерде иштейм. Ошол архивтердин кайсы жеринде кандай документ бар, мисалы үчүн биз билебиз. Ал эми ошону жаңы өздөштүрүүгө эле бери дегенде эле бир 5-10 жыл кетет. Мына Алматада деле бери дегенде бир 400-500 миң беттей архивдик документтерибиз бар. Алматанын Борбордук мамлекеттик архивинин жетекчилери аябай болушунча бизге жакшы мамиле жасап, жакшы мындай жардам берет. Барсак жадырап, жайнап тозуп алат. Анан ошентсек дагы аны дагы сатып алыш бүгүнкү күндө каражат. Архивдик документтин көчүрмөсү эми Ташкентке салыштырмалуу Алматадагы архивдик документ бир 150-180 сомдон бир бети. Эми ал деле изилдөөчү адистерге өтө эле кымбат. Ошондой бир архивдик документтер эми Иранды айтпайын, араб өлкөлөрүн айтпайын, башка батыш, мисалы үчүн Өзбекстан менен Казакстан бүгүнкү күндө дүйнөнүн 4 бурчунан архивдик документтерди сатып келип, ошону өзүнчө сонун кылып жыйнактар чыгарып атат. А бизде мамлекет ошондой бир көңүл буруп, бир чоң бир программа менен каражат бөлүш кичине бир маселе болуп атат. Археологиялык изилдөөлөргө бир каражат бөлдү, бирок археологиялык изилдөөлөргө атайын тендер уюштуруп койгон. Тендерде археологдор бүгүнкү күндө ушул тендерден утуп алыш керек. Анын тендердин бир 10%-ын археологдорго иштеп аткан мезгилде берет, калганын иш бүткөндөн кийин беребиз деген бир кызыктай бир эреже киргизип койгон. Ал эми жерди казыш үчүн жумушчуларга көп акча төлөйт да. Анын археологдордо дагы бир чоң маселе бар. Демек, жөнөкөй сөз менен айтканда, ошол бир жактан бир тарыхый бир маалымат алыш үчүн бул деген ошо ар бир барагы акча турат экен, тыйын турат экен, тарыхтын баасы болот экен өзүнчө. Кадимкидей эле супермаркетке киргенде бир товардын баасы болгон сыяктуу кадимкидей төлөш керек болот экен. Анан бүгүнкү күндө ошондой али белгисиз бизге ачыла элек ушундай тарыхтын жагдайлары көп экен да. Мен эми сурайын деп атам, ошондо бизде бүгүнкү күндө мектептерде окуучуларга кайсы тарых окутулуп атат ошондочу? Мындай бир ушул окутулуу маселесинде дагы мындай маселе бардай да. Эмнени окуп атабыз? Чындап эле кыргызда ошондой болгонбу дегендей ушул окутуу маселеси, үйрөтүү маселесинде кандай алешемдиктер бар? Эми бүгүнкү күндө ачыгын айтсак, биздин баягы балдар жалпы эле билим берүүдө чоң бир кризистин сазына батпадыкпы? Мына ошо кризистин сазына баткандан кийин окуучулар дагы тарыхты өтө терең билбей, үйрөнө албай чыгып атат да. Бул биринчиден билим берүү системасындагы көп жылдан берки түзүлгөн кризис. Анан бүгүнкү күндөгү ошол бүгүнкү күндүн шарты менен ошол мектеп окуучуларын окутуудагы көп чоң маселе болуп атат. Бүгүн мына интерактивдүү деп атпайбызбы? Интерактивдүү деп мына атайын тиги Сингапурдан келип туруп мугалимдер биздин мугалимдерге ушундай бир жаңы бир системасын үйрөтүп атат. Интерактивдүү деген нерсе бул ар бир окуучуну жалпы билим берүүдөгү жанакы активдештирип, бир класста 3-төн 4төн бала эмес, жалпы окуучуну ойлондуруп, анан ошол темага сүңдүрүп киргизип, анан тереңирээк баягы ой жүгүртүп, анан билимин бышыктайт да. Ал эми бизде буга чейин интерактивдүү деген болгон эмес. Биз баягы советтик системаны, анан ар кайсы нерсени баягы биз мындай пайдаланып келдик. Ошондо бир класстан ашып берсе 5-10 бала, 5 бала деп коелу, тарыхты мындай кичине кызыгып окушу мүмкүн, а калгандары тарыхты билбейт да. Ошон үчүн мен кээде баягы 2-курста окуган студенттерден жанакы мамлекеттик аттестациялык экзаменди алганга катышып калам да. Памфилов деген ким деп суроо берсең, Памфилов деген деп ойлонуп турган, Памфилов деген мына азыркы Бишкек шаарындагы Памфилов паркында ошол жерде фашисттер менен күрөшүп жатып, баатырларча казап алып, анан ошол жерге эстелик сөөгө коюлуп эстелик тургузулган дейт. Мына андан башка Махмуд Кашкари деген ким десең, Махмуд Кашкари бул деген Улуу Ата мекендик согуштун баатыры дейт. Бул бериле тема да. Анан Исхак Аразак же тарыхый инсандар жөнүндө бир чоң бир Кыргызстандын тарыхына тиешелүү олуттуу маселелерди мындай бир терең ойлонуп аңдагандар аз да. Окуучулар эле эмес, студенттер дагы. Ошон үчүн эң жакшы суроо бердиң.
Биз бүгүнкү күндө буга чейинки белгилүү маалыматтардын баардыгын окуучуларга жеткиликтүү кылып түшүндүрүп, тарыхты терең окута албай атабыз. Бул бир усулду өзгөртүш керек. Анан мугалимдерди кайрадан жаңыдан даярдаш керек. Анан биз баягы эң байыркы доордон баштап бүгүнкү күнгө чейин, андан кийин деп туруп баягы келген хронологиялык темаларды да өзгөртүшүбүз керек. Мен акыркы жылдары ушундай бир сунуштарды киргизип атам. Бир окуучуларга 200 тема бергенден көрө 30 теманы эле терең мыктылай үйрөтүп, мээсине куюп, анан кыргыз деген кандай экен, кыргыз деген ушундай бир тарыхта кандай оор окуяларды баштан өткөргөн, кыргыз деген ушундай бир дүйнөдө эмнеси менен дүйнөлүк цивилизацияга салымын кошкон экен, кыргыз деген өз убагында ушундай улуу империяларды курган экен деген баягындай бир ушундай кыргызды сыймыктандыра турган, тарыхты ушундай бир мээсине куя турган бир 30 теманы балдарга ушундай бир куюп койсок, мына ошол көбүрөөк пайдалуу болуп атат да. Бүгүн ошон үчүн тематикасын да өзгөртүшүбүз керек, окуу усулун дагы өзгөртүшүбүз керек, интерактивдүү болсо интерактивдүүгө өтүшүбүз керек. Анан ошентип бир тарыхты башкачараак окутпасак, бүгүнкү күндө экзамен үчүн эптеп баа үчүн окуган окуучу тарыхты эч качан терең түшүнө албайт экен. Эми тарыхый өңүткө келсек, эми окутуу, аны үйрөтүү маселесинде мындай өзгөртүшү керек экен, багытты өзгөртүшү керек экен. Ошол мисалы көптөгөн буга чейин китептер негизинен баягы советтик учурда жазылган тарыхый китептер, кыргыздар тууралуу, же болбосо баягы орус падышачылыгынын учурунда жанагы этнографтар, саякатчылар, жана Пржевальский, Валиханов, мындайча айтканда орус падышачылыгынын көзү менен орус падышачылыгынын кызыкчылыгында жазылып калган чыныгы кыргыздын нукура ошол доорлордогу мындай бир нукуралуулугу берилген эмес. Анан ошол эле китептерди окутсак, бул деген бир аз ошол орустун идеологиясы жыттанган тарых деген дагы сөздөр бар да. Буга кандай көз караштасыз? Эми ушул соңку мезгилдерде бизде көп эле мындай окуу китептер жазылды, жогорку окуу жайларга да, мектептерге дагы. Мына ошондо колдон келишинче биз ушул идеологиялык багыттагы, анан бир оторчулук бир басым болгон темаларга дагы бир башкача бир өңүт берип, башкача бир тарыхты окуу китептерин биздин авторлор жазып келишти. Мисалы үчүн мына соңку мезгилдердеги авторлордун көпчүлүгү мына Тынчтык Чоротегин менен Раматылык Токторбек Өмүрбеков. Булардын баардыгы жанакы оторчулук басымга эч качан моюн сунбаган. Бүгүнкү күндө дагы орусчалык жанакы идеологдордун айткандай тарых жазбай, нукура улуттун тарыхын жазалы деп ошондой бир тарыхты жазып беришти да. Окуу китептерде кеп жок. Албетте мындай татаалыраак жазылган. Анан ошол окуучулар эмес, кээде мугалимдер түшүнбөйбүз деп калышат. Эми ал жагы бар. Анан кээде аны шылтоо кылышат. Бирок маселе ошону кантип жазылган окуу китепти окуучуларга жеткирүү. Мисалы үчүн мен өзүм мына 93-94 жылдары бир лицейге сабак бергем. Жанагы азыркы Сапат деп аталган. Ал убакта окуу китептери жок болчу. Мен ошо окуу китептери жок мезгилде ошол балдарга окуткан сабактарымы азыркы окуучуларым дайыма эстешип, анан дайыма келгенде агай биз ошондон кийин биз мына мекенчил, ошондон кийин биз тарыхты сүйүп ушундай болуп калганбыз деген окуучуларым көп да. Демек бир кеп окуу китептерде эле эмес экен. Окуу китептери жок мезгилде деле балдарды ошондой кызыктырган учуру болгон. Бүгүнкү күндө ошолордун баардыгын бир мындай бир башкача бир өңүттө бир пайдаланып, окуучуларды ойготушубуз керек. Тарых бизге эмне үчүн керек деп жанагы өз убагында Осмоналы Сыдык, Белек Солтоноев жазган мезгилде Осмоналы Сыдык деле ачык айтат. Тарых дейт жаштардын, жаңы муундардын, адамдын жүрөгүн жалын кылып ойготуп турганга керек. Бүгүнкү күндө биз ушул кыргыз улутун, кыргыз элинин жаштарын жүрөгүн ойготушубуз керек дейт.
И тарых ошон үчүн бүгүнкү күндө жаштарды тарых аркылуу дагы ойготуп сыймыктандырып, анан биз ошондой бир эл болсок, анан ошондой элге оюз мезгилинде ушундай бир күчтүү эл болсок, бүгүнкү күндө эмне себептен ошондой боло албай атабыз деген маселени койдуртуп, ойлондуруп, анан балдарды намыска келтирсе болот да. Мына ушул жагынан биз аксап атабыз, ачыгын айтканда. Анан жанагы сен айткандай бул колониялык мезгилдеги жазгандардын айрым бир жакшы жактарын сонун кылып пайдалансак болот. Мисалы үчүн Чокон Балиханов ошол доордо, ошол мезгилде кыргыз менталитетин, кыргыздардын ошол мезгилдеги учурун ушунчалык бир жазып, кыргыздардын ушу байыркы доордон берки эң байыркы калк экенин жазып берип атат. Мына Бартолт өзүнүн эмгектеринде аны жазып атат. Анан ошондой баягы Пржевальский менен Семен Тяньшанскийден жакшы жактарын дагы, анан жана кыргыздардын ушундай бир ошол мезгилдерде уюмдашкандыгын, кыргыздардын ушундай бир жеринин кооздугун, суктануу менен жазганын биз пайдаланып, ошону окутсак болот. Анан албетте жанакындай бир Совет мезгилиндеги Славянын калкынан кийин гана кыргыздар болгон дегенге окшогон нерселердин баардыгын биз мурун эле тазалап келгенбиз. Анан азыр дагы аны тазалап, мына окуучулардын мээсин бир жаңы эгемендүүлүктүн бир тарыхына көбүрөөк бурушубуз керек болот да. Бул жагынан айтканда биз чын эле көп жагынан тазаланып алдык. Эгемендүү жылдардан бери көпчүлүгү тарыхчыларды күнөөлөп атпайбы? Тарыхчыларды күнөөлөгөн менен тарыхчылар опол тоодой иш жасашты. Опол тоодой жок нерсени бар кылышты. Себеби окуу китептери жок мезгил болгон да өз убагында. Ошолордун баардыгын бар кылып, анан студенттерге чейин КПСстин тарыхын кыргыз тарыхына буруп, чоң бир иштер жасашты. Бирок ошонун эми сапатын арттырышыбыз керек болгону. И тарыхты кайрадан бир жандуу предметке айландырып, окуучуларды бир кызыгуусун арттырышыбыз керек. Студенттердин кызыгуусун арттырышыбыз керек. Экзамен үчүн эмес, кыргыздардын өзүнүн ким экендигин терең аңдап түшүндүрүп, анан өткөндөн сабак алууга мындай үйрөтүшүбүз керек болот да. Тарыхчылардын тарыхты жазганы өзүнчө, тарыхый өңүттө, тарыхый адистик тарых адиси катары жазышат да. Анан ошол эле учурда ошол тарыхты элге жеткирүүдө мисалы үчүн киночулар бар. Ошол тарыхтын негизинде мындай көркөмдөп, бир диалогтор менен ушундай беришет. Жазуучулар жазышат. Тарыхый бир өңүттү мындай көркөмдөп, көркөм сөз менен бир каарманга бир сөздөрдү, курч сөздөрдү, жалындуу сөздөрдү айттырып, анан аны окуган окурман чындап эле ушинтип айтыптыр деп анан шыктанат, ошондон мындай бир демденет дегендейчи. Жанагы кээде ууга калып жүрөм да, мисалы үчүн Курманжан Датка да жанагы баласына башыңды көтөр деп айткан эмес, же болбосо жана сынган кылычта жазуучу жазгандай жанагы Шералинин чокою деп жанагындай диалог бар го. Ошол чокоюңду эстеп жүр деп эми жазуучу ошол жерде жазганда анын ошентип айтканын мындай көргөн эмес да, бирок тияк бияк булактардан алып туруп анан жазат. Киночулар деле кайсы бир ушундай айрым бир маалыматтарга таянып кино тартат дегендей. Ошондой карама каршылыктар барбы? Болсо кайсылар мисалы? Эми жазуучулар тарыхты бир көркөм туюндуруу менен элге жеңил жеткиргиси келет да. Ошондо дагы жанагы Чыңгыз Айтматов менен Төлөбөн Касымбековдун бир совет идеологиясына басымына карабай ушундай бир чоң нерселерди жасап коюшту да. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов бул маңкурт темасын көтөрүп, бүгүнкү күндө маңкурт деген кыргыз сөзүн бүт дүйнө билет. Маңкурт бул өткөнүн унутуу, өз атасын, өз энесин унутуу, өзүнүн ким экенин унутуу. Булардын баардыгын мына Чыңгыз Айтматов сонун кылып туруп жеткирип койду. Ал эми Төлөбөн Касымбеков болсо өзүнүн чыгармасында мына Шералдын чокою. Шералдын чокою бул мындай көркөм образ. Мен Кокон хандыгы боюнча өтө көп эмгектерди баягы карап чыктым. Анын ичинде мына 1666 беттен турган ошол жерде отуруп жазган Зиябидиндин Максымдын дагы эмгектеринде. Мына бул чокой, жыртык чокой, сен кечегиңи унутпа. Кечээ ким болдуң эле? Бүгүн ким болдуң? Ошол чокоюңу дайыма эстеп, ошол чокоюңун
ушундай арты менен сен көөп кетпе, эсиңе кел. Маңкуртта деле Төлөгөн Касымбековдун чокоюнда деле ошону сен эсиңе кел, эсирип кетпе деп. Себеби Шерали хан чын эле ошондой эсирип кетип, өзүн бийликке алып келген ушул ал жакы Талас, Аксы, Алай, Лейлек бүт кыргыздардын баардыгын 2 жылда эле кайра сүрүп чыгарып коюп атпайбы? Шералынын өзүнүн жанагы бийликке алып барган Нүсүп менен Алымбек Татканы өзүнүн адамдары менен жок кылгыла деп буйрук берип атпайбы? Өзүн алып келген адамды. Анан кийин ошону Төлөгөн Касымбеков ушундай бир ошол доорунда сону кылып чыгарган да. Анан албетте мындай бир өтө бир примитивдүү жактары дагы кээде кирип кеткен. Бирок ошого карабастан тарыхты ошондой бир көркөм чыгарма аркылуу жеткириш. Эми бүгүнкү күндө китеп окубаган доорда аны мындай визуалдаштырып, көркөм тасма аркылуу жеткириш бул өтө керектүү нерсе болуп атат. Мисалы үчүн мына Кореяны алабызбы же түрктөрдү алабызбы? Түрктөр мисалы үчүн өзүнүн Осман империясы кантип жаралып, ошол жерде кандай кыйынчылыктар менен ошол империяны кургандыгын мурда үстүртөн эле билчүбүз. Айе, улутчул, намысчыл мындай, бирок ошол эле мезгилде караңгы болгонуна карабастан өтө эле жакшы билчүбүз. Бирок мына Даңазалуу доор, Эртугул, Осмон, Султан Сулайман булардын баардыгын жана сериал кылып экрандаштыргандан кийин ал түрктөрдүн тарыхын түрктөр эмес, бул жерде туруп эле биз жанагындай билип калбадыкпы? Раматылык Бейшекке бир күнү телефон чалат көз тирүү мезгилинде. Жанагы Эртугрул Манас эмеспи дейт. Манас гана ошондой эрдиктерди жасап, Манастын образын Эртугрул да белипти. Ушуга кандай дейсиң деп. Анан түрктөрдүн өзүнүн баягы Кай урусу бар. Кай урусунан чыккан бул Эртугрул чын эле ошондой баягы кыйынчылыктар менен ушул жактан көчүп барып, ошол мезгилде алардын курамында кыргыздар дагы болгон. Баары ошондой баягы жаңы империяны түзүп атат. Бул чын эле жанакы Манастын ошондой баягы көркөм дүйнөсүн, көркөм образын, көркөм ошол жердеги окуяларды эгерде чында ошол деңгээлде бир сериалга айландырса, анда Манас андан да күчтүү чыгат да. Себеби Манастын ичинде ушунчалык чиеленишкен, адамды бир чети асманга чыгарган, бир чети жерге жеткирген, бир чети намысты ушундай бир түшүргөн укмуш бир окуялардын бир түйүндөрү бар да. Булар бул ошондой Манас деген улуу чыгармасы жок болсо дагы, ошону Манастай кылып туруп тарыхын, Манастын образындай, Манастын баягы чиеленишкен, түйүндөшкөн баягындай образдарындай, ошол жерде окуялардай кылып туруп көркөм тасмага чыгарып койбодубу? Биз келечекте эгерде эми тарыхты тереңирээк үйрөтөлү десек, ошого көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Эми бир эле Курманжан Даткабыз менен биз баягы бардык нерсени баягы чечиш кыйын. Биз ушул тарых аркылуу, көркөм тасма аркылуу эми ушул окуучуларды эми тарыхка кызыктырышыбыз керек. Жалпы жарандарды. Мисалы үчүн бүгүнкү күндөгү окуучу кечеүнкү биздин мезгилибиздегидей Сынган кылычты окуса, же болбосо Көк асабаны окуса Сыдыкбековдун, андай жанагындай толкунданып, образ көз алдына келбейт. Себеби алар китеп менен сүйлөшүп, китептин ичине кирип кеткендер бүгүн аз болуп атпайбы? Бүгүн демек кинонун мүмкүнчүлүктөрүн, жанагы өзүнчө бир көрсөтүүлөрдү ушундай жасаш керек го дейм, Ошондой жасабасак, бүгүнкү күндө биз ар бир баягы кыргыздын тарыхындагы өтө кызыктуу учурларды биз жеткире албайбыз. Мисалы үчүн бир эле мисал. Биз 9-кылымда улуу каганатты курдук. Улуу империя деп атабыз. Улуу каганат, улуу мамлекет деп атабыз. Аны эми жокко чыгаргандар да болуп атат бүгүнкү күндө. Бирок Кытайда ошол мезгилде, ошол учурда ушул уйгур каганатын жеңип чыккан кыргыздар ким болду экен? Ошол кыргыздардан бүгүн биз көп нерсени үйрөнбөсөк болбойт.
ошол кыргыздарды баары туруп бүт изилдеп келе деп туруп Кытайдын императору бүтүндөй кыргыздарга болгон баягы эң бүгүнкү тил менен айтканда аналитиктерин жиберишет да. Алар ушу ар кандай формада келип туруп кыргыздын ар бир жетишкендиктерин изилдейт. Кыргыз кантип ушундай бүгүнкү күндө күчтүү элге айланды, жоопкерчиликке кандай даярдайт, эмне менен тамактанат, саяпкерлиги менен мүнүскөрлүгү кандай, курал жаракты кандай даярдайт, кандай эненин орду кандай, жеген тамагы кандай, кыскасы жанакы дем алгандан баштап бүт баардык кыймылын баарын анализдеп жазып келишет. Анан Кытайдын падышасы императору ошол жерден ар бирин кызыгып таанышат дагы өзүнүн жанакы жакын адамдарынан ушуну окугула дейт. Окугула деп туруп баягы бүтүндөй топтолгон жанакы материалдардын баарын чоң китеп кылат дагы, аны ошону сарайындагыларга, башкаларга бүт окутат. Ошол китепти Кытайдын тарыхчылары мына 13-14 кылымга чейин ошол китептен кадимгидей кыргыздар жөнүндө сноска келтирип, бүгүнкүчө айтканда ошондон жанакы үзүндүлөрдү алып туруп өзүнүн эмгектеринде пайдаланышкан. Тилекке каршы ошол китепти бүгүнкү күндө биз таба албай атабыз. Эгерде аны тапсак, жөн эле миллиондогон долларларды берип дагы ошол китепти таап алсак, сатып алсак болот. Ошонун ичинде кыргыздын ким экендигин ачып берген эмгекте. Демек, өз мезгилинде баягы кыргыздарга ошондой бир кызыгуу күчөп, керек болсо биз кыргыз болобуз деген учурлар өтө көп болгон да. Манаста деле баягы биз кыргыз болобуз деп баягы хандыктар келип алып эле кошуло берет го. Анан акырында 12 хандык Манасты тегеректеп алып атпайбы? Биз да кыргыз болобуз деп. Анан Манастын чоң империясы түзүлгөндө эле улут анан лидер күчтүү болгон мезгилде ошол элге кызыгуу күчөп, ошол элге кошулам дегендер көп болгон да. Эми биз ошондой улуу нерселерибизди бүгүнкү күндө жаш муундарга, жалпы элибизге жеткиришибиз керек. Бир мезгилде күчтүү болгон эл бүгүн эмнеге күчтүү боло албайбыз? Биз өткөндө мына президент өзүнүн жарлыгы чыкты. Бир топ окумуштуулар, бир топ ушундай бир топ болуп, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик деген жаңы бир идеологиялык багыттагы документти иштеп чыгып, аны кийин президент өзүнүн жарлыгы менен бекитти. Мына ошондо дагы келтирдик. Кыргыздар өз мезгилинде ушундай бир кайталангычтыгы, кыргыздын ушунчалык күчтүүлүгү эмнеде болгон? Биз ошону бүгүнкү күндө анан келечекке кантип жеткиребиз? Кыргыз кечээ ким болгон, бүгүн ким, келечекте ким? Биз баягы тарых десе эле тарых менен ушундай мактанып эле кыргыз мындай болгон, тигиндей болгон деген нерсе бул бир эле жагы болуш керек. Күзгүнүн бир жагы болуш керек. А ошолордун баардыгы кыргыз өткөндө ким болгон, бүгүн ким? Туура. Эртең ким болот? Биз ошого шыктандырышыбыз керек, дымак беришибиз керек. Сиз жана бир жакшы бир мисалды айтып өттүңүз да, жана Раматтылык Бейшеке жөнүндө. Кинону карап отуруп, Эртугрулду көрүп туруп, ошолордой болгоң келет, берилип кетесиң, ошолор менен сыймыктанасың. Болбосо түрктүн фильми. Манасқа окшош экен деп, Манас ушундай болуш керек деп. Демек бул билинбегени менен тарыхты окуу бул идеология экен да. Чоң идеология. Чоң идеология экен да. Себеби өтмүшүң, тарыхың ким экенин билүү бүгүнкү ким экениңди аныктайт экен да. Анан ошондой алганда эми албетте жанагы биз мыкты болгонбуз, укмуш болгонбуз деп жакшы жактарды эле мисалы үчүн тарыхта эми мисалы үчүн адам деген катачылыктарды да жасаган да. Албетте. Мыкты иштерди да жасаган да. Тарыхчылар канчалык деңгээлде жана мыкты жактарын кыргыздардын улуу эл болгондугун менен кошо мындай кемчиликтер кошо жазылып атат деп ойлойсуз. Мисалы үчүн немистин эли, мисалы үчүн жанагы Гитлердин ошол жактарын туура эмес болгонун коомдук деңгээлде моюнга алат да. Кыргыздарда ошондой жактар бар, мисалы үчүн ошо канчалык деңгээлде ошол кемчиликтери тарыхка жазылып атат. Же бүт эле кыргыз кыйын болгон, кыргыз укмуш болгон дегендер мындай басымдуураак болуп аткандай да. Эми мына кыргыздар бери дегенде эле бир 3 жолу чоң бир мамлекеттин кургандыгы бул тарыхый жазмаларда айтылат да. Анан ошол мезгилдерде кыргыздар кантип ошондой улуу мамлекетке жетишкендигин,
Мына Эне Сай мезгилинде же Барсбектин учурунда же андан мурунку жана Хун дөөлөтүнүн мезгилинде хундар менен канча жыл күрөшүп туруп акырынан аларга баягы моюнсунуп берген мезгилинде болобу, кыргыздар ошол мезгилдеги жанакы уюмдашкан өзгөчө калк экендиги кашкайтып баягы көргөзүлүп турат. Анан эң негизгиси жанакындай курал жарактарды, темирди ушунчалык бир жогорку деңгээлге чейин иштетип, анан жанакындай ууз усталары жанакы алтындан, күмүштөн ушунчалык бир кооз буюмдары жасалгандыгын, анан жанакы бүгүнкү күндө биз сактардын баягы ар кандай алтындан жасалган буюмдарын мынандай деп суктанып атпайбызбы? Бүгүнкү күндө биздин тарыхчылар бүгүнкү күндө жанакы генетикалык изилдөөлөр боюнча сактар менен кыргыздардын тиги ДНКсы бир болуп чыгып атат. Мына ошолордун бүт баардыгы кыргыздар баягы ар тараптан өз мезгилинде өнүккөндүгүн далилдеп атат. Анан ошол мезгилдерде кыргыздын уюмдашкандыгы барган сайын мындайынан мамлекеттүүлүгү эмне себептен алсыраган? Улуу империясы эмнеге алсыраган? 840-жылы баягындай улуу империяга алып барып туруп, анан кийин 920-жылы биротоло кайра жок болуп калып атпайбы? Кыргыздын. Анан ошол эмнеден баягы алсыраган? Биз ошондон кантип бүгүн сабак алабыз? Тиги жерден. Ал ошол баягы кыргыздын 30 жыл эгемендүүлүктү алалы. 30 жылда биз кыргыздар жанакындай бөлүнүп чыгып, мамлекеттүүлүгүбүздү толук кандуу кура албай, кайрадан эгемендүү дегенибиз менен көз карандуулукка көбүрөөк оогон кыргыз мамлекетин курбадыкпы? Кыргыз мамлекетин талап тоноткон ар кандай кландардын жанакындай бир ушундай бир байлык, бийлик десе бүт баардык кызыкчылыктарын таштап коюп туруп, мамлекеттин кызыкчылыктарын эмес, жеке кызыкчылыктарын жогору койгон бир доорду баштан өткөрбөдүкпү? Мына ошондой эле нерсе улуу империянын мезгилинде дагы болгондагы улуу империянын баягы кыйрашына ошондой баягы топ басымдуулук кылып кеткен. Эми Манас бекер жеринен чыккан эмес да. Манас деген ушунчалык күчтүү, ушунчалык бир бул тарыхтагы бир океанын эле алынган көркөм бир бизге сунуш кылынган бир эпизод да. Анан Манас ушундай баягы күчтүү мамлекетти куруп, алтын казыналарды ушундай баягы жыйнап, анан ошонун баардыгын өзүнүн эле бөтөн эмес өзүнүн жанакы бир туугандары Абыке көбөш баш болгон 6 адам эле канча кылып баягы кыйратып, анан Манастын үй бүлөсү менен тиги жака качырып атпайбы? Анан ошолордун баардыгы бул баягы ошол биздин тарыхыбыздын көркөм берилиши да Манаста. Ошол идеялардын, ошол окуялардын ушунчалык бир кайгылуу мезгилдерди бизге Манас аркылуу берип атабыз. Тарыхта чын эле ошондой болгон. Ошол кыргыздын улуулугу ошондой бир оор мезгилин ушундай Манас дастанындай улуу чыгармасы менен элге жеткирип турган. Биз ошондой баягы өзүң суроо бергендей, биз тарыхтан өткөндөн сабак алыш үчүн, өткөндөн ошондой мезгилде үйрөнүш үчүн биз көбүрөөк басым жасай албай атабыз. Ошол эле Абыке көбөштөр мына 91-жылы кайра баш көтөрбөдүбү? Ошол эле Абыке көбөштөр мамлекетти талап тонап, бүт казынасын, байлыктарын бөлүп албадыбы? Мына ошол Абыке көбөштөрүнөн тиги эми пактач болуп кетпейли? Жанакындай Семетей баягы күчкө толуп келип, мамлекетчил деген бир адамдар келип, азыр эми ошону кичине топтойлу деген аракеттер жасап атпайбы? Эми муну мойнуга алышыбыз керек да. Канчалага тыйынга сатылып кеткен нерсени азыр мамлекетке кайра топтоп атат. Эми ошолордун баардыгы бул өзүнчө тарых, тарыхты дайыма салыштырып караш керек да. Анан эгерде биз ушул багытта кете бергенде, ушул багытта мамлекетти ойлобой кете бергенде, биз өзүбүздүн ошол улуу империябыз кыйрагандай эле эгемендүүлүгүбүздү 50 жылга жеткирбей жок кылып алышыбыз мүмкүн болчу. Жөн эле мүмкүн болчу. Себеби биз мына бүгүнкү күндө кредиттерди алып аттык. Кредиттердин көпчүлүгүн ачыгын айталы, эгемендүүлүгүбүздү ошол кредитке байлап коюп алып аткан учурубуз да болду. Демек, ошондой учурду биз тарыхтын ооручуларын дайыма келечек үчүн пайдаланышыбыз керек. Тарыхтан сабак албасаң, келечекке ишенимдүү кадам таштай албайсың дейт. Тарыхтан ушунчалык баягы тарыхка кайтыгер карап кой, же тарыхты ушундай бир ой деп туруп баягындай тапанча менен атып кой. Эртең тарых сени эртеңки күн сени замбирек менен атат. Замбирек менен атканда күмжан болосуң. Тарыхый шарт, тарыхый тагдыр өзү ушундай болгон экен. Биздин мисалы үчүн тарыхыбыз, кыргыздардын тарыхы кайсы бир этаптарда ушу орустар менен байланыштыр.
орус падышачылыгы менен советтик кездеги ушу орустар менен байланышкан ушундай жагдайларыбыз көп да. Бирок ошол эле учурда мындай орустардын кабак кашын карап тарыхты жазганда, тарыхты окуганда ошондой бир мандем байкалат да. Мисалы үчүн орустар менен мамилени абайлайлы, тарыхта ошондой осол учурлар болгон. Ошол өткөн жылдардагы орус падышачылыгын, оторчулук болобу, өркүн маселеси болобу, андан кийин ушу орус падышачылыгын жанагы кыргыздын ушул кедей кембагалдарынан жанагы адамдарды жыйноо маселесиндеби канчалык адилеттүүлүк кылды, канчалык кордоду. Ошол эле учурда жана сталиндик ушул доорлордо репрессия маселесинде канчалык деңгээлде кыргыздарга адилеттүү мамиле жасалды. Ошондой көп минустар, алешемдиктер бар, бирок ошолор айтылбай, жазылбай келет. Эмне үчүн? Анткени орустар менен мамилени абайлайлы дегендей ушундай нерселер бар да. Ушул канчалык деңгээлде ушул орустарга байланышкан ушундай бир адилетсиз мамилелер мындай тарыхта жазылып атат же жазылышы керек эле? Эми бул дагы өтө бир олуттуу бир маселелердин бири. Себеби биз баягы тарыхый ушундай бир байланышыбыз, тарыхтагы бир жашаган учурубуз ушул орустар менен байланыш түзгөнгө аргасып калган учурлар дагы болгон. Бирок мен дайыма бул маселени өңүтүн да тереңирээк карайм да. Мына кыргыздар ушундай бир уникалдуу эл, аны өз убагында Радлов деле жазып атат, башкалар деле жазып атат. Ушу кыргыздар кантип ушу жок болуп кеткенине таң калабыз дейт. Кетпегенине таң калабыз дейт. Кыргыздар мына акыркы империясын кургандан бери 1000 жылдан кийин гана өзүнүн таза мамлекетин курганга жетишип атат. Ошо 1000 жыл аралыгында кыргыздар кээде багымсыз болду, кээде көз каранды болду. Анын ошондой учурда дагы кыргыз өзүн баягы сактап калды да. Ошонун эң оор учуру мына калмактардын баскынчылыгында кыргыздар баягы орустардын кийинки 16-жылындагыдай кылып туруп аябай үркүн, өтө чоң үркүн болду. Бүтүндө ушул аймактардын баардыгы мына Ферганага көчүп кетишти. Бул жерде эч ким калган жок, өз мекенде. Анан ошондой эле нерсе кийин мына Кокон хандыгынын мезгилинде Кокон хандыгы ошол кыргыздарды кандайдыр дагы болсо мындайынан кийин бириктирди десек болот. Себеби Кокон хандыгын ошол эле жанакы биз мындай кээде кабыл албаган Валиханов дагы жазып атат. Кокон хандыгын кыргыздар түштүктө өзүнүн мамлекети катары таанып, өзүнүн мамлекетинде мамиле кылып, Кокон хандыгын ушундай хандык үчүн күрөшүп келген эл. Ал эми кыргыздын түндүгүндө аны номиналдуу гана, шарттуу түрдө гана таанып, салык түрүндө гана аларга баш ийип келген деген жагдай бар да. Анан кыргыздар чын эле ошондой болду. Себеби Кокон хандыгын кыргыздар өзүнүн мамлекети катары сактап да калган учурлар көп болду. Мына жана биз сөз кылбадыкпы? Шерали хандык хан көтөргөндө Кокон хандыгы таптакыр жоюлуп калган. Бухара эмирлиги келип туруп басып алып, 3 ай талоонго берип, Ибраим Хаял дегенди ал жерге тиги башчы кылып, анан өзү Бухарага кетти да Кокон хандыгы жок болду. Кокон хандыгы жок болгондон кийин мамлекетти кайра кыргыздар сактап калып, кайрадан калыбына келтиришти. Кыргыздар дайыма эле кыйраткыч болгон эмес. Кыргыздар ошол мезгилде эле жана мамлекетти куруучу эл болгон да. Андан кийин мына орустар келишти. Орустар менен келгенде дагы кыргыздар баягы башында ушул бир кыйынчылыктан орустар аркылуу мындай бир сактап калабызбы дегендей Син империясы, бул жакта казактар менен тынымсыз согуш болуп атты. Тиги жакта Кокон хандыгын жанакындай бир ушундай бир бөкөчө кылып көргөзүп тиги келген орустар. Биз ошол силерди ошолордон сактап калабыз деген келип атышпайбы? Анан келгенден кийин эмне болду? Кокон хандыгында биз кыргыздар кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздүн жерибизге өзүбүз ээлик кылып келсек, мейли мына Бугу болобу, Сарбагыш болобу, Саяк болобу, башкалар болобу, Кокон хандыгында ар бир аймак ошол уруунун карамагында болчу. Ар бир ошол жерге ошол уруунун башчысы ээлик кылчу. Ал эми Орус империясы келгенден кийин
алар келди дагы таптакыр кыргыздарды таптакыр ошондой бир башкаруусын жок кылып, чоң урууларды, чоң башчылардын баардыгын таасирин жок кылып, ошолорду майдалап, парчалап жана өзүнүн баягы империянын негизги орус империясынын саясаты бар да, бөлүп жар да башкара бер деп туруп. Анан чоң урууларды, мисалы үчүн Солтону башына Жаңгараш башкарып келсе, кийин Байтык башкарып келсе, анан Байтыктан баягы 62-жылы жанакындай кырдаалдын негизинде орус империясына өткөндөн кийин 65-жылдан баштап бул жерде болуштуктарды киргизгенде бир Солто уруусун 10го жакын болуштукка бөлбөйдү. Анан ошол жерден жанакы Байтык мурун жалпы Солтонун башына турган Байтык дагы мына жерде аларча болуштугуна болуш болом десе, мындай баягы таасирдүү адамдардын бизге кереги жок. Биз деген жаңыдан бир чыккан адамдар аркылуу башкарышыбыз керек деп Байтыкты 3 жолу үй камагына камашты. Өлүм жазасына буйруш керек деп туруп Байтыкты ошондой аракет кылышты. Бирок андан эптеп кийин кутулду дагы, бирок жанакы башкаруу системасына аралаша алган жок. Шабданды ошондой кыйнаган учурлар болгон. Орустарга ушунчалык кызмат кылса дагы Шабданды кийин мына баласын камап, өзүн баса үй камагына алган учурлар көп болгон. Курманжан Даткандын таасирин жок кылыш үчүн дейт. Мен Курманжан Даткандын жанакы архивтердеги документтерин бүт баягы Ташкенттен алып изилдеп көргөм да. Курманжан Даткандын таасирин жок кылыш үчүн биз бүгүнкү күндө анын баласы окуяга катышабы, катышпайбы, камчыбекти биз элдин көзүнчө биз дарыга ассак, ошондо биздин Курманжан Даткага караганда күчтүүлүгүбүздү көргөзөбүз деген каттар бар. Анан ошондой баягы Курманжан Даткага окшогон мен дегендерди ал жактан таасирин кетиришти. Ошентип отуруп кыргыздарды майда болуштуктарга шайлап койду дагы, кыргыздар баягындай болуш болом деп туруп, тытышып, пара беришип, анан ошондой бир элге айланып калдык. Анан ошондой эл, анан акырында кыргыздын баягы ээлип келген уруулардын жерин баардыгын мамлекеттики биз каалагандай башкарабыз деп туруп, анан кийин аларды баягы келген орустарга алып бере баштады. Анан келген орустарга келгенде кыргыздардын таптакыр жери жок калды, айласы калды. Коңгуроо ошол мезгилде орус генералдары да жазышкан. Жакынкы арада ушул жер маселеси боюнча чоң бир ушул аймакта көтөрүлүш болот. 16-жылы ошо көтөрүлүш болду жана согушка чакыруусу жөн эле шылтоо болуп калды. Жери жок кыргыздар. Өздөрүнүн жери жок кыргыздар. Эмне кылат? Анан кийин баягындай көтөрүлүшкө чыкты, башаламан көтөрүлүшкө чыкты болгондо дагы бирге алышкан жок. Бириксе деле тиги күчтүү куралданган орус армиясына туруштук бере албайт болчу. Анан баягы Кытайды көздөй качканда, ошол мезгилде мына Чүйдүн чыгыш аймагы, Кеминден ылдый жактары бүт баардык кыргыздар Балкашка көчүрүлүш керек. Бир дагы кыргыз айылы калбаш керек деп анан Ысык көлдүн айланасында бир дагы кыргыз айылы калбасын, бүт баардыгын Нарынга көчүрүш керек. Кытайга качкандар ошол жакта жашай берсин деп туруп 1916-жылдын 16-октябрында чечим кабыл алган Түркстан генерал-губернаторлугунун советинде. Ошол чечим Кашкайып архивде турат. Анан ошолордун баардыгын биз бүгүн ачык эле окутуп атабыз. Биз жанагы сен өзүң айткандай, аны мына орустар эмне деп коет, орустар эмне деп айтып коет деп туруп, биз тарыхчылар коркпойбуз андан. Бирок биздин саясатчылар ошондон чочулайт. Себеби ошонун жанагы 90 жылдыгын өткөрөрдө же телевидениеге жанагы биз экөөбүз иштеп аткан мезгилде ошол теманы көтөрбөгүлө деген буйруктар болгон. Андан кийин 16-жылдын 100 жылдыгын өткөргүлө дегенде тиги Өзбекстан менен Казакстанды өткөрбөгүлө деп жогору жактан бир кнопканы басты. Бирок ошол мезгилде Кыргызстан коркпостон өткөрбөдү. Алган эмес, жакшынакай эстелик куруп Атабекке. Орус жетекчиси Владимир Путин келип туруп, күлчан бар коюп туруп, башын эңкейгенин баары көрүштү. Демек, буну тарыхчылар андан коркпойт, чочулабайт, тарыхты болгондой айтабыз, жазабыз, ошону элге жеткирип, анан ошол аркылуу, мисалы үчүн биз бүгүнкү күндө дагы айтып атабыз да, ушул тарых аркылуу биздин бүгүнкү күндөгү эгемендүүлүктүн баасын баркын билишибиз керек. Бир мезгилде Ысык көлдүн тегерегинде бир дагы кыргыз жашабай, бүт бардыгы 17-жылда окуядан кийин болбосо көчүрүлүп кетмек. Элестеткиле, Ысык көлдүн тегерегин биз бир дагы кыргыз жок экендигин. Бүгүн ошо Кудайга шүгүр деп туруп, эгемендүүлүгүбүздүн баасын сезели деп туруп, ошону тарых аркылуу элге эскертип атабыз да. Демек, тарыхтай билген
ушул биз кандай эркинбиз, эгеменбиз деп жөн эле айтып коюу, тарыхты билүү аркылуу ошонун баасы билинет экен. ооба да мына оторчулук саясаттагы кыргыздын жанакындай басынткан учуру, кыргыздын жерин тартып алгандыгы, кыргыздын ушундай баягы өзүнүн жерин өзү ээлик кыла албай калгандыгы, булардын баардыгы биз баягы 1000 жыл тарыхы жок мезгилдеги бир кичинекей эле үзүндү, бир 50-60 жылдык үзүндү. 50-60 жылдык үзүндүүнү кийин өзүң суроо бергендей 70 жылдык совет мезгилинде дагы ошол тарыхта ошондой бир саясат уланткан учур көп болгон. Ал өзүнчө чоң тема. Амирбек Усман уулу деген бүгүнкү күндө Америкада жашап аткан, көптөгөн жылдан бери өзүңүз билесиз, азаттыкта иштеген. Ошол Петр Какайсыл менен биргеликте бир тарыхый китеп да жазган. Ошол ага менен маектешип калганда подкастка айтты эле. Мен дейт, бул эми жеке өзүнүн субъективдүү пикири го. Мисалы үчүн орустарга колония болуу этабын деп орус падышачылыгын айтат элем. Ал эми советтик кездеги баягы орустар менен алаканы бул өзүнүн көп жакшы жактары болгон, индустрияда, билим берүүдө деп. Мен аны ушул колониялык жылдар деп эсептебейт элем деп өзүнүн пикирин айтты да. Ушул айырмачылыкка сиз кандай карайсыз? Биз орус падышачылыгында чындап эле колония болгонбуз, анан кийин советтик кезде колония эмес, биз 15 республика сыяктуу эле, баягы советтик социалисттик республика сыяктуу эле өзүбүздүн баягы жакшы жетишкендиктерди алганбыз деп ошол Америкада туруп алып, анан ошол советтик этапта ушундай бир жетишкендиктерин айтып атат да. Мага ушуга кандай көз караштасыз? Эми Амирбек Усмановдун мындай бир ой жүгүртүүсү да өтө терең. Соңку мезгилдерде мындай тарыхка сүңгүп кирип, бир кызыктуу ойлорду, кызыктуу нерселерди көп мындай алып чыгып атат, китептерге жазып атат да. Албетте анын айтканда дагы негиздер бар. Биз баягы совет мезгилинде эле бир өңчөй баягы жаман нерсени эле көрүп тура бергенибиз дагы болбойт. Совет мезгилиндеги бул жакшы нерселер дагы көп болду. Бирок ошол эле мезгилде ошондой жакшы нерселерге жетүүдө дагы бизде чоң бир күрөш болуп атты. Мисалы үчүн биз өткөн жылы мына Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгын мындай бир шан шөөкөт менен ушундай бир белгилейли деп ошону азбы көппү белгиледик. Бирок ошол 1924 жылда Кара Кыргыз автономиялуу облусун биз баягы чачылган кыргыздар биригип бир чек аранын ичине кошулуп, жанакындай эгемендиги жок бир Борбордук Азияда түндүгү Казакстандагы, түштүгү Өзбекстанга, Ферганага карап кала турган чоң коркунучтан арылып, биз ошол мамлекетке жеткендигибиздин маңызын биз өткөн жылы элге толук түшүндүрө албай койдук. Мен 100 жылдыкта 100 жолугушум бар деп туруп, 100 жакын жерге барып туруп, ушундай бир жолугушууларды түшүндүрүп аттым. Түшүндүргөндө биз ушуну эмнеге билбейбиз деген учурлар да болгон. Мына ошол мезгилдеги чоң коркунуч 17 жылдан баштап 24 жылга чейин кыргызга мамлекеттин кереги жок. Кыргыздар мамлекетсиз эле түндүгүн Казакстанга, түштүгүн Өзбекстанга кошуп эле ушундай бир жашай берсе болот деген чоң күчтөр чыккан. Ошого кыргыздын мен деген инсандары күрөшүп отуруп туруп, мына биринчи кыргыз өзүнүн мамлекети болуш керек. Биз Түркстан генерал губернаторлугунда чачылган 4 облуска чачылган, Жетису облусту, Ферганага, Сырдарияга, Самаркандта чачылган кыргыздарды кыдырып отуруп туруп, башын бириктирип мамлекет куралы деген идеяны Төрөкул Жанузаков деген көтөрүп чыккан да. 17 жылы сентябрь айында Октябрьовицасы болу элек. Андан кийин Кокон автономиясы курулганда да кыргыздар ошого кошулду. Андан кийин кыргыздар баягы Борбордук Азияда Түркстан АСР курулуп калганда кыргыздар өзүнүн мамлекети жок калуу коркунучуна да күрөштү. Ошентип күрөшүп отуруп туруп 22-жылы Тоолу облус мамлекет катары болбой калып жоюлгандан кийин дагы күрөшүп отуруп 24-жылы өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө жетти. Анан 24-жылдан элестеткиле 40-жылга чейин кыргыздар таптакыр башка түшүнүктөгү кыргыздарга айланып калды. Мисалы үчүн 16-жылы мен деген өзүм баламы жоокерге бербейм, аскерге бербейм, мен деген мындай тигиндей деген кыргыздар 15 жылдын аралыгында өзгөрүп, 15 жылдын аралыгында 16 жылына 24-төн 40-чы
өз эрки менен ата мекенибизди коргойбуз деп туруп көпчүлүгү өзүнүн эрки менен кеткен учурлар көп болду да. Демек идеология, демек баягы жалпы Советтер Союзунун ичиндеги мамлекетпиз деген көз караш 16-жылы эмнегедир тез эле калыптанып калды. Анан ушул мамлекетти курган адамдар кыргыздын өзүнүн экономикасында чоң бир курулуштарды куруу мүмкүнчүлүгү аз болчу. Дотацияда отурган бир мамлекет катары жүрдүк да. Мына ошого карабастан Совет өкмөтүнүн жанагы казынасынан улам күрөшүп, айтып, негиздеп отуруп туруп, биз көп нерсебизди куруп алдык. Анан кургандыгыбызды эч качан бир мындай дайыма жаман нерсеге катары карай бербешибиз керек. Шалжанда агайдын баягы ирония түрүндө айткандыгы, кыргыздар баягы силерди орустар ушунчалык кыйнап, орустардын колониясы болуп, ушинтип жашап келдиңер десе, Шалжан эке айтып атпайбы? Каяктан орустар бизди кыйнабай эле, биз орустарды аябай кыйнап, аларды бүт окуу жайларды курдуртуп, андан кийин заводдорду, жолдорубузду, бүт мамлекеттеги керектүү нерселерин баарын курдуртуп, биз аларды минип алып кыйнадык. Эми орустар кетти, эмне кыласыңар десе, эми силерди түрктөрдү минип алып ошентебиз. Бул баягы бир чети баягы ирония катары айтылган. Бирок ошол мезгилде дагы жалпы Советтер Союзунда ар бир мамлекетке бир колониалдык бир мүнөздө караган учурлар көп болду. Мына Исхак Разаков биз күчтүү мамлекетке, республикага айланабыз деп канча аракет кылды, канча кыргыз тилин баягы мектептерге киргизди, канча бекер тамактарды келечекте кыргыз улуту, генофонду күчтүү болуш керек деп туруп аябай кам көрдү. Кыргыз катарда кыргыз жаштарын Москвага, Исхак Разаковго чейин жергиликтүү элдин өкүлдөрү жогорку окуу жайларга, вуздарга, Россиядагы вуздарга көп жиберилген эмес. Ошолордун баардыгын комплекстүү түрдө кетип, маданияттуу өнүктүрдү, окуу жайларды, башкаларын баарын өнүктүрүп атты. Бул Москвага жаккан эмес. Себеби Москвага андай өз алдынчалыкты көксөгөн, анан ушундай бир кыргыз улутун күчтүү кылам деген жетекчилер чаккан эмес. Москванын айтканын жасаган тактике жетекчилер керек болгон. Мына Исхак Разаков ошонун айынан жумуштан кетти. Кыяз агай, мен советтик кезде курулган айкелдер, монументтер тууралуу сурайын деп атам. Анткени мунун өзү тарых. Мына Борбордук аянттагы Лениндин айкелинин алынып салынышы, ага андан кийин бир нече Манастын айкели орнотулду дегендей, өзүбүздүн баягы улуттун каалаган бир айкел орнотулду. Оштогу Лениндин айкели алынып салынды. Мына жакында эле Караколдогу жана Пржевальскийдин эстелиги жөнүндө да ызы чуу болуп кетти. Туруш керек, турбаш керек деп. Ошол эле тиги же болбосо айталы, мынау Бишкекте ар бери өтүп баратканда мисалы ушул Лагвиненканын, Лагвиненко деген өзү ким болгон? Биз сыймыктана турган адамбы? Мындай тарыхты окуп көрбөйлү? Свердлов деген ким болгон дегендейчи. Анан ушундай маселелерде мындай кыргызды кырган, кыргызды куруткан, бирок ошол эле учурда кезинде советтик идеология менен, пропаганда менен булар укмуш болгон деген адамдар чындыгында кан ичкич болгон, кыргыздын канын ичкен деген сыяктуу да ушундай сөздөр бар ачыгы. Ушуга биз кандай мамиле жасашыбыз керек? Ушу биз дагы деле ошолордун айкелин түшүнүп түшүнбөй эле коюп, деп бул ким экенин деле билбей, Свердлов, Лагвиненко же башкасы, же Ленин деген ким экенин билбей, муун ар бери түшүнүп түшүнбөй гүлдөрдү коюп жүрө беришибиз керекпи? Же жаманын жакшысын ылгашыбыз керекпи? Же болбосо ошол эле Борбор калаадагы 4 райондун аты тең ошол баягы советтик духта. Эми жерлердеги Петровка, Ивановкаларды айтпай эле коеюн. Ушуга бир кандай мамиле жасалышы керек? Эми бул баары бир тарыхый өңүттөгү нерсе болуп атпайбы? Эми бул дагы биздин жанакы оторчулук саясатында бизге келген бир жаңы бир маданият десек болот да. Себеби эстелик куруу Советтер Союзунун мезгилинде эле пайда болуп калган жери жок да.
эстелик куруу бул ушул жалпы падышалык оторчулук заманда өтө Россияда өөрчүгөн нерсе. Мен кээде архивтерден, кээде ошол мезгилдеги маалымат каражаттарынан окуп калам да. Түркистанский ведомость деген 1870 жылдан 1917 жылга чейин чыккан, Семреченский ведомость, областный ведомость деген гезиттер чыккан. Ошолорду бүт барактап отурганда кээде баягы ушундай Александр Пушкиндин ысмын төлөк калтыруу үчүн кыргыздардан акча чогултуу керек десек, кыргыздар Пушкин деген ким? Пушкин бизге эмне нан берип коебу деген суроолорду берип, кыргыздар баягы мындай кайшы айткан учурлар көп болгон да. Анын сыңарындай бул оторчулуктун бизге калтырган эң бир мындай бир ушундай бир калдыктар десек болот. Эгерде кыргыздар эч качан ушундай бир мен деген мыктыларындагы айкелин куруп, ошол айкел аркылуу аларды мындай эстейбиз деген кыргыздарда түшүнүк болгон эмес. Кыргыздар ошол мен деген инсандарын дайыма туу тутуп, алардын ушундай бир жакшы иштерин ар бир өзүнүн баягы жети атаңы бил дегендей жети муунуна чейин айтып, жалпы уруулук деңгээлдегилерди ага айтып, анан ошентип отуруп жалпы улуттук элдикти жалпы манасчылар аркылуу, дастанчылар аркылуу ошондой кылып туруп, кыргыздар дайыма жүрөгүнө мындай орнотушкан да. Эстелик кыргыздын жүрөгүнө орун алган. Мына ошондой нерсени оторчулук мезгилден баштап акырындап буза баштады. Акырындап туруп ошол кыргыз жергесинде эстеликтер курула баштады. Ошол эстеликтер Советтер Союзунун мезгилинде коммунисттик идеология ошол эле мурда эми каяктан алмайлы, ошол эле баягы падышалык мезгилден калган нерсени улантышып, анан ошол эстеликтерди анан өздөрүнө куруп алып туруп, ошо эстелик аркылуу биз деген ошону дайыма сыйлайбыз, эстейбиз деген нерсени айрым бир учурда жанакындай адамдын тирүү денеси мына дегендей кылып туруп, денесин баягындай ар жери баягы эмеси бузула баштаганда карабай сактап, ошол жерге жанакындай күнү түн очередке туруп ошо мавзолейге ошондой нерсени мына кыргыздар улантышты. Ошол эстелик куруу деле ошол мезгилден калган бир биздин баягы кыргызга жат нерсе. Анан советтик идеология ошону бүтүндөй биздин мээбизге сиңирип таштады. Демек ошол эстелик турса эле, биз ошол эстелик менен ошол адамды эскеребиз, ошол адам бизге ушундай жакшылык кылгандыгын биз унутпашыбыз керек деп баягы ызы чуу чыккан деле ошондон болуп атат да. Анан ошого анан биздин айрым бир баягы кийинки мезгилде биздин өзүбүздүн жанакы тарыхтагы мыктыларга эстелик тургузуш керек, биз ушундай кылышыбыз керек деп анан атаандашы башталды. Анан жерлерге ошол адамдардын эстеликтери курулуп баштады дагы, анан мааракелер өткөрүлө баштады. Мааракенин баардыгы эле жанакындай бир божомол түрүндө өткөрүлө баштады. Мен муну архивтерден изилдеп келсем, айрымдары 20 жыл, айрымдары 30 жыл, айрымдары 10 жылдык айырма менен ошол мааракелерди баягындай өткөрүп, ошол бабасына эстелик тургузуп, анын алдына анын жылдарын, өлгөн жылын жазып коюп атат. Архивден карасам таптакыр туура эмес. Аны айтсам эле ызылдашып чыгат. Кээде баягындай ушундай бир эч артында бир эрдиги калбаган адамды жөн эле баатыр катары даңазалаган учурлар да көп болуп атат. Кыргызды баягы кырган адамдар да кээде баатыр катары карап алабыз. Ошон үчүн баягы биз кыргыздын эгерде нукралууна, улуу көчүнө, уңгусуна кайтап турган болсок, биз ал эстеликтер менен алпурушпай, ошол эстеликтердин баардыгын биз көкүрөгүбүзгө орнотушубуз керек. Мен дайыма айтам го, баягы биздин эң мыкты мына Манас эпосундагы ЮНЕСКОнун ушундай бир мурастар тизмесине киргиздик деп бир ушунчалык баягы аякка катталганына сүйүнгөндө мен айттым эле. Ал ЮНЕСКОнун тиги мурастар тизмесине киргизип каттаткандан көрө ар бир кыргыздын жүрөгүнө каттатканга аракет кылалычы. Мына ошондо биз ошого жетебиз деп. Мына мааракелерди өткөрүп эстеликтерин тургузуп атпайбызбы? Чынбы, жалганбы эптеп эле бир эстеликтерди кээде тургузуп коюп атабыз. Мына мен Бишкек шаарына орнотулган жана Верещагиндин куш кармап турган бир эстелигин Байтык баатыр деп орнотуп койду.
тең эле бир ага тиешеси жок нерсе Ал да. байтык эмес. Байтык эмес. Ал эми байтыктын 200 жылдык мааракесин өткөргөндө мен өкмөткө дагы, областтык жетекчилерге дагы, чүйдүн эң мыктыларына дагы байтыкты биз эске салыш үчүн мына бүгүнкү күндө Россияда, Казакстанда, Өзбекстанда ушундай сонун байтыкка тиешелүү архивдик документтер бар. Ошону алып келип туруп бир чоң бир жакшынакай жыйнак чыгарып коелучу. Мына ошого каражат бөлүнөлүчү деп туруп мына бардык жерге коңгуроо кагып аттым. Бири дагы угулган жок. Бири дагы ошого мына каражат бөлөлү деп чыккан жок. Бирок ашказанды толтуруш үчүн, анан жанакындай бир жалган айкелди койдуруш үчүн акча табылат экен. Ошон үчүн мына биз баягы Ленин дейбиз. Ленин чындыгында мына кыргыз мамлекети орносун, кыргыз мамлекети болсун деп туруп өзүнүн чечими менен кыргыз мамлекетин дароо чыгартып койгон жок. Аны ошол биздин Жанузаков баш болгон, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдырахмановго окшогон, ошол мезгилде Иманалы Айдарбековго окшогон, кийин Абдыкадыр Орозбеков, ошондой Ишеналы Арабаевго окшогондор күрөшүп отуруп Ленин белекке берген жок, күрөшүп отуруп биз мамлекеттүүлүгүбүзгө ээ болдук. Ошол мезгилдерде жанакы Ленин бүт баягы кыргыздарды кайра кайтарды, кыргыздарды минти деп айтып келдик. Лениндин канча жазылгандарын биринде дагы ошол жерде кыргыздарды кайра кайтарыш керек деген бир дагы сөз жок. Көзү тирүүсүнүн аягында жазган эмес. Аны ошол мезгилдеги Төрөкул Жанузаков деген эң мыкты ошол мезгилдеги Түркстан АСРнин борбордук аткаруу комитетинин төрагасы Төрөкул Жанузаков маселелерди коюп отуруп анан акча бөлдүртүп, анан аны Кытайдагы кыргыздарды көчүрүп келип, жайгаштырып, керек болсо ошол жактагы жанакындай бир кесе талканга сатылган кыргыздарды акча төлөп бошотуп келип алып келген учурлар болгон. Демек ошон үчүн Ленин болобу, Сталин болобу же Михаил Васильевич Фрунзе болобу бул жерде биз эстелигин куруп алып, анан ошолорго келип чөгөлөп сыйынып, алардын баягы эстелигин биз эч качан мындай бир сыйынуу кыргыздын нукуралыгына, кыргыздын өткөндөгүсүнө өтө мындай жат эле көрүнүш. Биз ошон үчүн бул маселени мындай карашыбыз керек. Ошол эле нерсени биз ачыгын айтышыбыз керек. Эми бир мезгилде ошондой бир уралаган учур болуп кетти, бир мезгилде атаандашкан учур болуп кетти. Биз мына өткөндөрүбүздү, өзүбүздүн аталарыбызды, энелерибизди сыйлайбыз деп өзү тирүүсүндө эмес, анан өлгөндөн кийин алып барып туруп заңкайган эстеликтерди баягы куруп коюп атпайбызбы? Бул деле келечекте бир каралат турган маселе. Эми баарын эле баягы ислам динине, исламда мындай эстелик куруш жок, мындай куруш жок, тигиндей куруш жок деп бир тараптуу айта берсе, элди карама каршы кылып алабыз. Буну жөн гана кыргыздар атага, энеге мурда кандай мамиле кылышкан, Эстелиги жок эле. Эстелиги жок эле кандай кылышкан, мындан ары кандай кылышат, ошондо кыргыздын жаңы бир саясий маданиятын калыптандырышыбыз керек. Ал калыптандыруу бул жаңы бир идеологияга байланыштуу, жаңы бир мындай улуттук элитанын аракетине. Ошо улуттук элита бүгүнкү күндө дагы мындай бир өтө бир көйгөйлүү маселе да. Ошо Көйгөйлүү маселе. элита, кыргыздын каймактары, кыргыздын тынчыкмалары деген маселеге келгенде дароо менин оюма репрессия деген сөз түшөт. Анан мурдагы подкасттардын биринде Исхак Масалиевден ушундай бир пикир уктум. Кече жакында эле Бекен Назаралиевден да ушундай бир пикир уктум. Биз баягы Сталин, анан тиги 37-жылдагы репрессия кырган кыргызды деген менен ким кырган кыргызды? Кайра эле кыргыздар өзүнүн ичинен бири-бирине жанагындай тоголок кат жазып, тиги мынандай, тигинин малы бар, тиги деген бай, муну деген камаш керек деген сыяктуу өңүттө ошо каттарды бирин-бири сатып, ошентип бирин-бири кырган. Эгер ошол архивди ача турган болсо, анда бүгүнкү кыргыздар бири-бирине сен менин ата бабаларым, сеники меникин саткан экен, меники сеники саткан болуп ызы-чуу болуп кырылып калмак. Ошон үчүн ал архивди жабылуу боюнча эле калыш керек деген да пикирде болду да. Кошуласызбы ушуга? Эми мына 2010-жылы ушул баягы бийлик жаңыланып аткан мезгилде агы өрттөнүп, анан ошол бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук кызматынын эски имаратына дагы чабуул коюлганда, ошол жерде баары качып кеткен, ошол жерде бир жетекчи айтты эле.
Мен эң коркконум мурда 2005-жылы бир топ нерсе өрттөнгөн ошонун алдындачы. Эмне өрттөнгөнүн билбейм. Анан ошол жетекчилердин бирөөсү айтты. Мен эң коркконум ошол жердеги архив таланып кетсе, ошондо чыныгы Кыргызстанда жарандык согуш башталмак депчи. Анан эми кыргыздарда баягы эс тутумда ушундай бир жакшыга караганда жаман нерсе көбүрөөк баягы сакталат да. Биз 1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн ушундай бир 100 жылдыгын өткөрүп атканда ушу Жумгал жергесинде бир окуя болуп кетти. Биздин бабаларыбызды силердин бабаларыңар ушинтип сатып, ошонун артынан каза болгон экен деп чоң бир мындай бир топ жаңжал пайда болуп кетти. Анан бул улуттук коопсуздук кызматында деле ушунчалык биз баягындай урматтап, сыйлап келген адамдардын каттары чыгып, анан кийин ошол эле адам ошо жанындагы адамды ушунчалык жанакындай каралап, ушуну жок кылыш керек, ушуну минтиш керек деген нерселер табылса таң калбашыбыз керек. Анткени мен кече жакында эле Самсак Станалиевдин жазган ушу китебин окудум. Ошондо дагы баягы биз суктанып аткан, деп аткан жазуучулардын бирине бири болгон интригасы, оюндары ошол эле Алы Токонбаевдин, ошол эле Айтматовдун тегерегинде ушундай ар кандай оюндар жазылган экен. Мен таң калдым да эмичи. Азыр эми ошол жаңы мыйзам кабыл алынды. Жаңы мыйзам боюнча улуттук коопсуздук кызматынын, анан Ички иштер министрлигинин ошол репрессиянын учурундагы бүтүндөй архивдик документтердин баардыгын эми ачыкка чыгаруу, анан ошолорду кайра тарыхынын калыбына келтирүү боюнча атайын комиссия түзүлдү. Эми ошол комиссиянын жумуш тобуна ошол архивтерде иштей тургандардын бир адистеринин арасында мен дагы бармын. Эми ошол өтө сак болушубуз керек, ачыгын айтканда. Өтө сак болушубуз керек. Тарыхты бирок ошондо дагы жанакындай алган архивдик документтердин негизинде биз келип туруп эле ошол чындык деп туруп, анын баардыгын чын катары карабашыбыз керек. Мен мына архивдик документтерде мейли Кытайдыкында болобу, мейли Ташкентте, мейли Алматыда табылган архивдик документтердин көпчүлүгүнө ушунчалык баягы сын көздөн өткөрүп туруп анан бир бүтүм чыгарам да. Тиги жерден. Анан ошону архивдик документтерди пайдаланууну билген адистер бир сыйра карап чыгыш керек, ачыгын айтыш керек. Анан ал жерде мына биз бүгүн тутуп аткан адамдардын көпчүлүгүн ошол жерде кат аркылуу, каттары бүгүнкү күндө жанакы Инстаграмга, социалдык сеттерге шарт эле жөн эле тарайт да. Ооба. Анан тарагандан кийин талкуу башталат. Бир бетке болуп кетиши мүмкүн. Талкуу башталгандан кийин бүгүнкү күндө мына биз экөөбүз сүйлөшүп отурган бир ушундай бир өзүбүз эми туура деп айткан нерсени деле келип туруп эртең таптакыр сымдап башкача контекстте пикир жазган адамдар деле толуп болот. Ооба. Ал эми тиги жерде өз колу менен жазылган документ социалдык сеттерге чыгып атса, ошолордун баардыгы элге колуна жетсе, бул бир чоң талкууну жаратып берет да. Ошон үчүн бир аз мындай эрежени киргизишибиз керек. Себеби бизде жалаң эле билимдүү адамдарга караганда анан ошонун баарын бир жамандык жагына алып, анан ошону бир ызы чуу жагына көтөрүп, бир кек алуу максатында пайдалана турган адамдар деле аз эмес. Ошол жагына көңүл бурушубуз керек. Бирок архив сөзсүз түрдө ачылыш керек. Биз мына канчалаган документтерди сырттан алып атабыз. Бул архивдин өзүндө канча документтер жатат. Мисалы үчүн мына 1 жыл болду. Мен жанакы маселени коюп, ошондо бүгүн сөз айтып кетишим керек. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн курган журт аталарынын экөөсүнүн эле сөөгү бүгүнкү күндө белгилүү. Экөөсүн Иманалы Айдарбеков менен Жусуп Абдрахмановдун сөөгү мына тиги ата бейитте. Ал эми ошол жердеги журт аталары Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Абдыкадыр Орозбековдун сөөктөрү бүгүнкү күндө каякта экендиги белгисиз. Мен ошону мына четин эми макул Ишеналы Арабаевдики бул тиги Ташкентте кармалып, Ташкентте ошол жакта каза болуп, мына Чырчыктын тегерегинде деп ошону бирок так каерде экендигин аныктай албай келебиз. Бирок Абдыкерим Сыдыков менен Абдыкадыр Орозбековдун сөөгүн
мына биздин эле аларча көрүстөндө деп ошону көргөн, ошол мезгилде репрессиянын курмандыктарын ошол жерге алып барып көмгөн ошол жердеги көрүстөндүн мурунку караган молдосу, күзөтчүсү кийинкилерге айтып калтырган учур бар экен. Мына мен президенттин өзүнө дагы кайрылдым. Мына биз журт аталарынын сөөгүн жок дегенде ошол жердегилердин Абдыкерим Сыдыков менен тиги Абдыкадыр Орозбековдун сөөгүн ошол жерден бир каздыртып уруксат берип тиги конторага бир айтып койсоңуз, ошол жерде мына кадимкидей эле алып барып туруп оңурайып адамдарды көмүп анан ошондой ташталганга окшогон жерлер бар. Ошол суунун тилкесинде ошол жерлер бүгүнкү күндө жатат. Ошол жерде эле археологдор мына алып барып көргөздүрдүк. Археологдор да бул жерге бир адам коюлган эмес, чукуп туруп ушул жерде бир топ адам коюлган деп. Мына ошолорду биз каздырып аныктайлы деген тилегибиз бүгүнкү күнгө чейин ишке ашпай келатат. Дагы балким угуп калгандар же окуп калгандар ушинтип айткан экен, ушуну ишке ашырса экен деп балким жеткирер. Анан ушундай учурлар көп да. Ошон үчүн Сталиндик репрессиянын учуру бул Кыргыздын өтө бир кайгылуу учуру. Сталиндик репрессиянын курмандыктарын аныкташ үчүн Казакстан бир 10 жылдай тарыхчыларын иштетти. 10 жылдай тарыхчыларына бир бери дегенде бир 10 миллион долларга жакын каражат бөлүп берди. Алар келип Кыргызстандан дагы изилдешти, бүт архивтерден изилдешти. Ал эми Кыргызстанда бул маселе бүгүнкү күнгө чейин толук кандуу каражат бөлүнүп изилденбей, жок дегенде ошо Ата бейитте жарыттылуу жыргаткан бир музей кура албай, анан ошол курмандыктардын тизмеси чыккан китепти мамлекет каржылап чыгара албай, мына ошентип отурабыз. Анан каяктагы Сталиндик репрессиядагы 40 миңге тегерегиндеги адамдарды биз бүгүнкү күндө ардактадык, көтөрдүк, бүгүн сыйлайбыз деп айта алабыз. Бул маселе да бар. Мурда китеп чыгарганда, мисалы үчүн адабий китеп же болбосо тарыхый китеп, илимий китеп болобу, мындай аябай тыкыр бир фильтрден өтчү да. Фильтр десе, аны бир чети цензура десе деле болот, бир чети аябай мындай баардык жагынан карап өтө бир кабат текшерүүдөн өтчү, жоопкерчиликтүү мамиле жасалчу деп айтса деле болот муну. Анын баарында идеология жатат, советтик идеологиянын чыпкасынан өткөрүлөт деп айтсак деле болот да. Анан ошо жана сиздин сөзүңүздүн башында айттыңыз, ошо баягы өзүнүн уруусунан бир манап чыккан, бай чыккан, укмуш чыккан, баатыр чыккан деп эле анан китептерди жаздырып эле бир эле ошо автор жазып, анан ошол кайсы бир уруунун манабы, байы, аябай укмуш болгону жөнүндө карасаң эле, азыр мына Нуска деген китепканага кирсең, кээ бирки баланча бий, баланча манап деп калың китептер турат да. Анан канчалык деңгээлде ушундай мындай эме болуп атат? Мисалы үчүн ошол улуу деген адам, укмуш деген адам чындап эле укмушпу, же жөн гана ошол бирөө акчасын берип анан укмуш кылып жазып койду ал тарыхчы? Башка тарыхчылар ага кандай көз карашта экен? Же азыр ушундай чалды куйду ушундай бир заман болуп атабы? Ким эмнени жазса жаза берген, төлөсө эле дегендей ушундай суроо пайда болуп атат да мендечи. Эми ошол бүгүнкү күндө ошол маселени биз тарыхчылар да коюп атабыз. Баякындай бир мурда цензура бар эмес беле? Анан цензура, главлит дегендер ошо ар бир китептин тамгасына чейин аныктап туруп, анан кийин китеп чыкчу эмес беле? Биз кийин баягы 90 жылдары цензура жок деп, эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары алардын баарын баягы жоюп койдук, баардыгын жок кылдык. Андан кийин эле баягы ушунчалык эркиндик келди деп туруп эле анан биздин жазганыбыз туура эле деп туруп баардык ушундай бир өздөрүнүн баатырларын, өздөрүнүн мыктыларын мактаган китептер өтө көбөйүп кетти. Эми бирок ошону барактап карасаң, ачыгын айталы, ошол китепти дагы өтө мыкты кылып, башкача кылып чыгарса болот. Элдин оозунда, божомол түрүндө, уламыштарда алынгандарды алып келип эле анан китеп кылып чыгарып атат. Ошолордун ар бири тууралуу Ташкенттен, Алматадан мыкты архив документтерди таап, ошолорду коштоп, ишенимдүү кылып жазса да болот да. Ошондой нерсеге бүгүн моюн сунбайт. Моюн жар бербейт да. Булардын баардыгын жанакындай эмне болсо дагы укмуш кылып көтөрүп чыгаралы деген нерсе бүгүнкү күндө өтө күчөп кетти. Эми бир чети биз баягы Советтер Союзунун учурунда
ошондой нерсеге мүмкүнчүлүк берилчү эмес. Мисалы үчүн бул жердеги жашап өткөн эң мыкты адам бар эле, Оли адам эле, окмуштуу акылдуу адам эле, чечен адам эле, башка эле деп көп айтылган адамдардын баардыгына ал эзүүчү таптын өкүлү ал жөнүндө бир ооз ачпаш керек деп жанакындай Ташкенттен, Алматадан ошондой бир архивдик документтерди алып келсе, атайын бул жактан адамдар текшерип, сен кайсы документтерди карадың? Эмне себептен Байтиктин баягы бул документин алып алдың? Эмне себептен Шабдандын бул документин алып алдың? Эмнеге Курманжан датка жөнүндө документти алып алдың? Алар деген эзүүчү таптын өкүлдөрү да деп турган архивдик документтер такыр жанакындай темир сандыкка салдырып койгон учурлар болгон да. Азыр эркиндиктин шарапаты менен ошолордун баардыгын алып, ошолорду пайдалануу менен жасаса болот. Мисалы үчүн айрымдар, мисалы үчүн мына Шабданга тиешелүү архивдик документтер дагы чыгып атат. Архивдик документтерге таянуу менен айрым бир эмгектер дагы чыгып атат. Бул аябай жакшы. Ормонханга байланыштуу дагы ошондой болду. Бирок баардыгы эле тарыхый инсандар жөнүндө андай эмес. Анан көкөлөтүп бир тараптуу мактаган китептер ошо көбөйүп кетти. Ал гана эмес, бүгүнкү күндө жөнөкөй карапайым эле адамдардын эмес, кээде аттуу баштуу адамдардын китебин дагы кээде ошондой кылып туруп чыгарып коюп атат. Карасаң вообще ал мындай бир көзөмөлдөн, адистин көзөмөлүнөн өтпөгөн учурда. Ошондой бир учурлардан бир экөөнү уну элге жеткирбеш керек, токтотуш керек деп токтоткон учурубуз дагы болду. Жана мен суроонун башында айтпадымбы, жана биз ушул орустардын кабак кашын карабастан биз ошол өткөн ошол доордо орустар менен болгон кыргыздардын мамилесинде чындык кандай болсо, тарых ошондой жазылыш керек, аны тарых үчүн билиш керек. Ал деген бүгүн ушул ташала чуркап туруп орустун баарын уруу деген сөз эмес. Бул тарыхты тарыхта билели деген нерсени айттыңыз да. Ошондой эле нерсе мына казактарга байланыштуу кээде болуп калат. Мындай Кенен Сары хан темасы көтөрүлөт дагы, анан кийин кыргыз тарап бирди айтат, казак тарап боордоштор бирди айтат, анан ортодогу баягы аябай чагымчылар чабыштырат. Анан ушул маселени кандай караш керек? Чындыкты чындыктай билиш керек. Бирок негедир ар кимдин өзүнүн чындыгы бардай да. Анан ушул маселеде, Кенен Сары маселесинде кандай? Эми Кенен Сарынын бүгүнкү күндө өтө ушундай талкууланып кетип аткандыгы бул айрым бир сенин шайыр досуңдун жакшы сөзү бар, жумшак күчтөрдүн бир аракети сыяктуу сөзүлүп келет да. Биз жумшак күчтөр дегенде ага көп маани бербей атабыз. Жумшак күчтөр керек болсо ошол элдин арасын эритип, кошуна элдер менен бири-бирин чабыштырууга жасалган атайын бир сырткы күчтөрдүн аракети. Украина менен Россиянын ушундай бир маселеси дагы тарыхты ошондой бир өтө бир элге көбүрөөк ушундай бир беткей талкуулап отуруп эки элдин бири-бирине душман болушуна дагы кичине себепкер болуп калды. Казакстан менен казак эли менен кыргыз элин дагы бири-бирине ошо тарых аркылуу таш аттырып, тарых аркылуу бири-бири менен карама каршылаштырсак болот деген дагы бүгүнкү күндө жумшак күчтөр бар. Мына ошонун бир чети ошо Кенен Сарыдан да көрүнөт. Өткөн жылы Астанада чоң бир интеллигенция, чыгармачыл адамдардын бир чоң бир форум болуп калып, мына ошол жерде ушул маселени да көтөрүп чыкканмын. Биз тарыхты бири-бирибиз менен чабышууга эмес, тарыхты бири-бирибиз менен жакындаштыруу максатына көбүрөөк пайдаланалы деп. Кенен Сарынын өлүмү бул кыргыздарга конокко келип калып эле, анан кыргыздар конокту жакшы күтпөй, анан келип туруп башына алып койду деген сөздөр бүгүнкү күндө Казакстандын социалдык сеттеринде жайнап кетип, ага тиешелүү бир тараптуу ар кандай роликтер, ар кандай фильмдер жайнап кетип, бүгүнкү күндө ушул жаштарды өтө каршылаштырып атат. Ошону мындай бир ретке келтирели. Биз ошолорду кичине акыл эске чакыралы деп ошондой бир аракеттер дагы, ошондой бир тарыхчы катары өзүмдүн коңгуроомун каккам. Жакында эле Улуттук университетте казак тарыхчылары менен кыргыз тарыхчыларынын дагы ортосунда ушул маселени талкуулаган жакшы бир жыйын болду. Ошондо казак тараптагы, кыргыз тараптагы өздөрүнүн жакшы ойлорун, сунуштарын айтышты. Бул Кенен Сары кыргыздарга бир эмес 4-5 жолу атайын жортуул менен келип, кыргыздарды багындырып алуу үчүн атайын аракет жасап, кыргыздарды кыргынга алынганы дагы айтылды.
ошол мезгилде казак тараптан жок, кыргыздардан да кыргынга албагыла, кыргыздар менен согушпагыла деген сөзүн Кенен Сары укпай койгондугун дагы казак тарап дагы айтты. Ошон үчүн бул баягы казак менен кыргыздын ортосундагы өтө бир акыркы бир ушундай бир көлөкө түшүрө турган бир окуяны биз бир тараптуу талкуулабай тарыхый чындык менен элге жеткирели деп айтып келе атабыз. Болбосо аны окуяны социалдык сеттер аркылуу жанакындай мээси жуулуп ушундай баягындай жек көрүү сезими күчөгөндөр бүгүнкү күндө өтө бир башкача өңүттө кабыл алып атышат. Бул жерде мындай бир жаштардын аң сезимине ойнобош керек да. Ошону Кенен Сарынын кыргыздарга келгенин, жоокерлер менен келгенин, ортодогу согуш акыры кыргыздардын жеңиши менен бүткөндүгүн, булардын баардыгын ушу керек болсо бул Кенен Сарынын башын алып Россияга алып барып бергиле деген сунушту дагы казактардын айрым бир бийлери өздөрү айткандыгын дагы тарыхый чындык катары биз элге жеткиришибиз керек. Мына ошондо тарых ордуна коюлат деп туруп ушул маселени дагы мындай бир эмоцияга, сезимге, ушундай бир нерсеге алдырбай, эки элди карама каршылаштырбай карайлы деген аракетти бүгүн тарыхчылар жасап атат буюрса. Мен ушул подкасттагы мындай соңку суроом. Сиз тарыхчы катары кээде ушул өлкө башчыларынын ата теги тууралуу, ким экени тууралуу өзүңүз иликтеп, бунун теги мындай деп жаза коюп жүрөсүз. Президенттердин гана эмес, жанагы бир жетекчилердин, жана мисалы үчүн Эдил Байсалов Матай бийге тиешелүү экени жөнүндө айта коюп жүрөсүз. Ушул өңүттө суроо бергим келип атат да, сиз аны өзүңүзчө эле мындай мунун теги ким болду экен деп өзүңүзчө эле мындай иликтейсизби, же сизге атайын суранышабы? Бул бир суроо. Анан ошого эле улай мага кызык жеке өзүмөчү. Мындай бийден бий чыгат, бий эместен ал бий чыкпайт дегендей, бул ушундай нерсеге ишенсе болобу? Себеби мындай жөн эле адам башчы боло бербей, же кандай ушу тегине байланыштуу, аккан арыктан суу агат дегендей, ушул жетекчи болгондор, президенттердин гана эмес, жетекчи лидер болгондордун баягы гени, ата бабалары ошондой болгон үчүн баары таасир этеби? Ушул нерсени да мен билгим келет да сизденчи. Бул дагы баягы тарыхтагы өтө бир олуттуу маселелердин бирөөсү. Анан мен 35 жылдан бери ушул архивдик документтер менен иштеп жүрбөйм, архивдерде жүрүп атам. Ушул Казакстандагы, Өзбекстандагы, Кытайдагы бир архивдерди бир иретке келтирип, анан келечек изилдөөчүлөргө бир жакшы бир шарт түзүп койсок деген ошо менен алып урушуп келем да. Мына ошондой баягы алып урушуп жүргөн мезгилде Өзбекстандан же болбосо Казакстандын архивдеринен өтө кызыктуу документтер көп учурайт. Жөн эле ичине кирсең окмош. Мисалы үчүн мына Курманжан Датканын жанагы сендиги өлүмдү тике кара деген нерсеси ушунчалык бир 200-300 беттик бир атайын документ бар. Курманжан Датканын 1894-95 жылдары балдарынын жазаланышы тууралуу. Анын архивдик документтерди биринчи жолу мен баягы алып келип, убагында 1987 жылы Курманжан Датканын көз жашы деген макаламды пайдалангам да. Эң ыргыл жазгам ошол окуяны. Курманжан Датка өлүмгө тик кара деп баягы мерез эне гана айтылат. Курманжан Датка ошол архивдик документтерде ушунчалык болгон аброюн, авторитетин салып, ушундай баягы генерал-губернаторлорго ыйлап, чөгөлөп балдарын аман калтыруу үчүн ушундай жүгүргөн учурлар көп болгон. Түрмөлөргө барып, түрмөлөрдүн ичине балдарыма кирип бир көрүшүп коеюн деп ошол жерде ыйлап жүргөндөрүн ошол жерде эскерүүлөр ошол документте бүт жазылат. Жазмаларда бар. Жазмаларда бардыгы бар. Анан албетте жанагы Төлөгөн Касымбеков баягы Курманжан Датканын ушундай бир аброюн жогорулатайын деп туруп, анан жанакынды өлүмгө тике кара деп туруп, жана көркөм ошону берип атпайбы? Жана Шералын Чокой дегенде жана сен жакшы суроо бердиң эле, мен ошону айта албай калыптын. Анан ошол сыяктуу мисалы үчүн
токтого сатылганов сүргүнгө айдалган эмес, жөн эле ушундай Жоморт Бөкөнбаев эле ошону көкөлөтүп отуруп ушинтип койгон деген маселе да талкууланып кетет. Ошону мына Өзбекстан архивинен Курманжан Датка эмен токтого сатылгановдун кантип түрмөгө түшкөнүн, кантип айдалгандыгын, анан кийин Иркутский деген архивинен анан толуктап ошонун баардыгын келтирип анан акындын абакчылдары деп кийин тактап берип атпаймынбы? Ошондой тактоолор бизден көп тарыхый инсандарга да тиешелүү да. Матай биден баягы дайыма айтам, мааракесин өткөрүп эстелигин тургузуп атканда Матай бидин төрөлгөн жылын, өлгөн жылын божомол кылып туруп эле жазып койгон. Анан кийин анан Эдил Байсаловго чоң атаңкын кичине оңдоп койсоң, жок деген мына архивден мындай таап деп аны тамашалап жазган да ошондон. Анан албетте мына Атамбаевдин мезгилинде Атамбаев ар кайсы нерсени айта берди го. Мен деген бул баатырдан, мен деген булдан, мен деген тигинден, Полоткандын аскер башчынын урпактарымын деген акырында ошону көп айта баштады. Мен Полотканды көп изилдедим да. Анан Полотканда кандай андай чоң атасы болду экен деп, анан кийин Эгемберди Эрматов ушундай бир жакшы бир мындай токулган санжыра токуп бериптир. Ошол Полоткан көтөрүлүшкө чыкканда аскер башчысы Шабданды өлүмдөн сактап калып, кийин Шабдан анан анын чоң атасын ушул жерге жайгаштырыптыр дегендейчи. Карасам такыр эле коошпойт. Анан Алматада ошол жылы көп отуруп аткандан карайынчы эмне болуп атат экен Атамбаевдин десем, карасам 1869-жылы Атамбаевдин чоң атасы Шама Бишкекте жайгашып 5 балалуу болуп, бул жерде ошо тизмеде катталуу. Мына Орус империясынын мезгилинде ушунчалык баягы документке так болгон да. 1869-жылы бул жерде катталып атса, Асанбай 1850-жылы төрөлгөн деп жазылып турса, Атамбай 1860-жылы туулган деп турса, Тойгонбай, Толкунбай, Беркилериан дагы туулган жылы менен жазылып турган болсо, анан бул каяктан бул баягы Полоткандын аскер башчысынын баласы. Полоткандын көтөрүлүшү 1873-76-жылы болуп атса, алар ал жакта көтөрүлүш кылып атса, Атамбаевдин тиги чоң атасы, чоң аталары Шама балдары менен бияқта жашап атса, анан ошонун баягы бүт копиясын алып келдим. Копиясын алып келип анан кийин тиги Атамбаевга кийин ошону туура эмес сүйлөп атсыз деп жеткирдим. Бир күн кабыл алды. Кабыл алганда алдына документти таштадым. Экинчи Полоткандын урпагыбыз деп айтпаңыз, аскер башчысынын урпагыбыз деп айтпаңыз. Себеби сиздин атаңыз Полоткандын көтөрүлүшүнүн мезгилинде 60 жаштагы Шама биякта, Атамбай, Асанбай биякта жашаган. Анан ошо архивдин документтин негизинен тактап колуна берип койдум. Анан кайдан кантип келгендигин жана Чыңгыш баатыр аркылуу келгенин тактап бердим. Ошондон кийин Атамбай ачча сүйлөшпөй калды. Сүйлөбөй калды тиги чоң атасы тууралычы. Анан ошондой эле мисалы үчүн Бекен Назаралиев менен өткөндө сенин подкастында да жүрөт. Тиги Жолборс эмен Текебаевдин, Бекен Назаралиевдин аталары 3 атадан кошулат, Жолборс кагысы. Ага Нышанбек Кошкоровдун дагы ал кыз тарабынан төрөлгөн, ал дагы Жолборс кагысы Шамырзаев жөнүндө Ташкентте архивдик документтер өтө көп. Шамырза Даткандан тиги Жолборс кагысы. Аны мен өз убагында 1990-жылдары эле анын копиясын алган экенмин. Кийинки барганда дагы баягы тактадым. Текебаевдин, Бекен Назаралиевдин чоң аталары. Андан кийин баягы көлдөгү архивдик документтерди баягындай карап, ал жакта ким болуш болгон, ким кандай болгон, Тилекматтын окуялары тигилер жөнүндө эмесем, ал жерде мына ал убакта түрмөдө жаткан Садыр Нуркожоевич. Ал жерден 2014-15-жылдары Алматадагы архивдик документтеги копияларым бар экен. Анан ошондо анын Солтонкул, Албай жөнүндөгү чоң аталар жөнүндө кадимгидей жүрөт. Мына алар жөнүндө керек болсо Кыргызстандын карапайым адамынан баштап мен деген баягы бийлердин, бектердин, манаптардын уулдары жөнүндө маалыматтардын баардыгы бар да архивде. Алардын баардыгын тапса болот. Демек бул мындай төбөлдөргө эмес, жөнөкөй жаран катары деле менин аталарым, чоң аталарым ким болгон,
алар ким менен ким байланышы бар деп бул өзү кызык нерсе экен да. Кызык. Мисалы үчүн мына 14 жыл 15 жылы мен архивтерде иштеп атсам, Кошкордон Теңдик деген айылдан Калгул Олиянын урпагы келди. Анын урпагы келип, мен түздөн түз Калгул Олиянын урпагы болом. Өзүнүн да мына жеринде меңи бар экен. Анан ошого аксакал келди дагы ушу чоң атабыз жөнүндө өзүбүздүн чоң атабыз дөөт кул болуш жөнүндө эч документ жок. Архивтерде барып карасаң ошону дагы бир тактап бербейсиңби деп келди. Аны архивтерде карап, архивтерден кайсы болуштукта жашаганын билбесең табыш тозак да. Бир ай, 2 ай эле отура бересиң. Болуштукта жашаганын өздөрү дагы билбейт. Акырындан Жуан Арык деген бир болуштукту карасам, Жуан Арык, Жоон Арыкты Жуан Арык деп жазып коюптур. Тиги Кара Суудагы тиги Мөнөк болуштугу болгон. Мөнөк болуштугу, Мөнөк уруусун Маняк. Маняк болуштугу деп койгон. Орус тилине жатып туруп. Тиги эменикин Таластагы Кушчу уруусу, Кушчу болуштугун Кошинский болуштук деп койгон. Аны таап көр, издеп көр архивтенчи. Анан ошол жерден жана Калгул Олиянын урпактарын сонун кылып бир 200-300 беттик кылып көчүрмөсүн алып келип бердим. Ошол сыяктуу ар бир кыргыздын мээли бүгүнкү күндөгү мен деген адамы болобу, карапайым адамы болобу, баардык материалын тапса болот. Бирок сенин жанагы сурооң аккан арыктан суу агат деп бул бекерден айтылбайт. Кыргыздар ушунчалык өзүнүн генин, өзүнүн жанакындай жүрүм турумун, өзүнүн баягы мыктылыгын балдарын өткөргөнгө аракет кылышкан. Мыктыдан мыкты уул төрөлөт деп бекерден айтылган эмес. Балбандардын, Кожомкулга окшогон балбандардан балбандар төрөлсүн деп туруп, ошо мезгилдеги мен деген жана сынчылар кимден кандай бала төрөлөт? Биз азыр кайсы бээден, кайсы айгырдан мыктылары төрөлөт деп аны айта алабыз. Бирок ал убакта кайсы энеден, кайсы кыздан, энеден мыкты балбан төрөлөт дегендин баардыгын ошо мезгилдеги кыргыздын мыктылары аныктай алышкан. Кайсы энеден келечекте мыкты уулдар төрөлөрүнөн бери айтышкан. Ошон үчүн кыргыздар генине, кыргыздар келечегиндеги муунуна өзгөчө кам көргөн учурлар болгон. Ошон үчүн бул жерден ачыгын эле айтыш керек. Бул кыргыздардын өткөндөгүсү өзүнүн муунун таза сактап, анан өзүнүн мууну мыкты уулдар чыгышына кам көргөн. Мурда эле эмес, азыр деле айтып калат го, атасы ким экен, апасы кандай адам экен деп, мындай кимдер экен, аны билебиз деп ушинтип калышат. Кээде жанакы мына кыргыздардын эгемендүүлүк мезгилиндеги кээде ошолор биз Баатырдын паланчанын уулубуз деп баягы даңазалаганын карасаң, ошолор баягы өзүнүн тексиздери гана мамлекетти жанакындай талкалап, тоноп, жанакындай жолго көбүрөөк барат. Аны эске алышыбыз керек. Анан биз баягы бүт эле баягы тарыхка көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Бүгүнкү күндө кыргыздын келечеги бул билимдүү, илимдүү, анан ушундай баягы бүгүнкү өнүгүүнүн кан тамырын ушундай бир кармап билген мыкты жаштарда десек болот. Жаштар бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү аябай кеңири. Жаштар эч нерседен коркпойт. Жаштардын баягы арасында укмуштар чыгып атат бүгүнкү күндө. Дүйнөнү таң калтыргандар чыгып атат. Ошон үчүн биз ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, кечегибиз менен эле мактанып отура бербей, жаштарга көбүрөөк кам көрүшүбүз керек. Мисалы үчүн мына дүйнөнү таң калтырып аткан пандемия учурунда, Баткендеги окуя учурунда, парламенттик шайлоодогу, андан мурунку шайлоодогу адилетсиздик жөнүндө жаштар көтөрүлүп чыгып, анан жаштар өзүнүн активдүүлүгүн көргөзүп атпайбы? Башка өлкөлөрдө бул жок. Биз ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо жаштардын ошондой бир аракетине суу сеппей, анан ошолорду жанакындай жакшынакай баягы менен багбан катары айтам, жакшынакай шарт түзүп, өстүрүп, мөмө бере турган, келечекте мындай асмандап көкөлөп өсө турган бир шарттарды көбүрөөк түзүп берсек, кыргыз мамлекетин тез эле өнүктүрүп оңдоп алсак болот. Кыязага рахмат, атайын келип ушул убактыңызды бөлүп ушул подкастка келип бергениңизге. Бирок баары мен сурап коеюн, мен камдаган суроолордун баарын бердим. Бирок сиздин баамыңызда мен сиз күткөн ушуну берсе экен деген кандай бир негизги суроону бербей калдым. Ошол болсо, балким ошол суроону айтып өзүңүз мындай ой бөлүшсөңүз болот да. Эми баардык эле суроолор берилгенсиде, мен эми бул Эрнис чакырганда ошондой бир
мындай жооп айта албаган бир суроолорду берет экен деп кечээден бери коркуп келгем. Анан ошо ортобуздагы жакшы сөздөр айтылды. Биз өткөндөгү эле көбүрөөк токтолуп калдык. Анан кыргыздын баягы келечегине көбүрөөк кам көрүшүбүз керек экен баары бирчи. Тарыхтан биз өтө бир кыргыздын баягы оңгу жолундагы, кыргыздын тарыхындагы өтө бир мындай айга күнгө колу жеткен бир учурдагы ийгиликтери менен бүгүнкү күндөгү учурду салыштырып, анан ошол бир эң мыкты нерсени бир таап чыгышыбыз керек экен. Мен баягы айтайын дегеним, кыргыздын мүмкүнчүлүгүн биз 30 жыл бою көп бууп келдик. Кыргыздын мен деген кыйындары айла жок. Бул жакта баягы ошондой шартты, ошондой учурду түзүп бере албай, көпчүлүгү сыртка чыгып кетип атышат. Мына бизде миллиондон ашын, миллиондун тегерегинде мигранттарыбыз бар. Алардын арасында эң мыктылар бар. Кыргызстандын өзүндө жашагандардын эң мыктылары бар. Биз ошолорго мындай бир жакшы ыңгайлуу шартты түзүп, жаштарга жанакындай бир бүгүнкү күндүн талабына ылайык билим берип, багыттап, аларга жанакындай Эдисондун энеси шык бергендей шык берип, алардан бүгүнкү күндө биз генийлерди чыгарсак болот. Бүгүнкү күндө мына бүгүнкү технологияга, бүгүнкү ушунчалык санариптик доордо кыргыздардын, жаштардын мүмкүнчүлүгү өтө жогору. Кыргыздардын жанакы биз мындай элементардуу эле нерсе. Кыргыздар бүгүнкү күндө Американы керек болсо, жанакы өзүнүн санариптик, өзүнүн жанакы жаңы айтишниктер банкротко учуратып коюп атат. Мына ал жакта колледждерде 3 жыл окутуп, андан кийин айтишниктерди чыгарса, кыргыздар 6 айдын ичинде курстан эле үйрөнүп алып туруп, анан жакшынакай баягы айтишник баягы орундарды ээлеп атат. Биз ошондой баягы кыргыздардын өзүндө бул жерде биз бүгүнкү күндө дүйнөнүн мен өзүм деле 3 балам бүгүнкү күндө ушу Америка менен, Европа менен иштешкен айтишниктер. Ошолорго мындай ата-эне өзү, анын мамлекет шарт түзүп берип, кыргызга мына 1 миллион мигранттарды сыртка чыгарган ордуна Россияга, Казакстанга, Кыргызстандын өзүндө эле бир 150-200 миң айтишник даярдатып койсок, ал жактан Кыргызстанга миллиардтаган каражат ушул жерге келип түшүп турат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз жанакы искусственный интеллектти, программисттерди, айтишниктерди бүгүнкү күндө болгон шартыбызды ошол жака буйруп, ал деген мына керек болсо кумтөргө караганда, казылып алынып аткан урандын тиги гендерине караганда, башкаларга караганда кыргызга ушундай бир чоң бир байлык алып келе турган мүмкүнчүлүк. Биз ошондой нерсеге бүгүнкү күндө көбүрөөк көңүл бурсак, биздин келечегибиз ошо бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк ааламдашуу мезгилиндеги бир ушундай баягы кыргыздын ырыскысын туура кармап, ошону туура багытка, келечекке ошондой бир иш кылсак, кыргыз мамлекетибиздин эгемендүүлүгүбүздүн бир башаты ошондо болот кийин, ийгилиги ошондо болот. Биз оңгу жолубузга түшкөндө ошондой кыргыздын мыктылыгын бүгүнкү күндө дүйнөгө көргөзүшүбүз керек. Мына ушу баягы менин айтайын дегеним, өткөн тарыхты терең билип, анан келечекке бир ишенимдүү кадам таштай турган, кыргыз жаштарына дымак берген, шык жараткан, талантын ашынган, эмгекчилдикке ушундай бир шыктандырган, бийик максат кое билген жаштарды көбүрөөк тарбияласак, анан өзүнүн тарыхына сыймыктанып, анан ошо өзүнүн тарыхындагыдай бийик мезгилди келечекте курсак деген мындай бир жаштарды дымак менен тарбияласак, ошондо биз мамлекетибиз өнүгүүсү дагы ошондо тез болот, келечеги кең болот ошондо. Өзү маяк бүтөйүн дегенде кеп кызыйт да, негизичи мындай. Негизи буюрса эми алдыда дагы могу идеология боюнча өзүнчө сөз кыла турган экенбиз. Буюрса алдыда дагы сиздин убакыт саатыңызды карап, шартыңызды карап, буюрса идеология боюнча өзүнчө бир сөз кыла турган экенбиз. Анда ушу бүгүн келип ушу мен берген суроолорго чын ниетиңизден баягы мүмкүн болушунча ушу элге түшүнүктүү, жатык тил менен
анан мындай бир күйүп жанып ушундай болуш керек, ушундайга умтулушубуз керек деп мындай ушундай өңүттө жооп бергениңизге мен ыраазычылык билдирем. Ишиңизде ийгилик болсун, үй бүлөңүздө тынччылык болсун.